Birinci суроо assalomu alaykum ustoz deydi. Суроолорду мынакей узатып жаткан кербезим дейт. Калысбек таксыр, мен узун болсо да жазайын кечиресиз. Экинчи аялдыкка турмушка чыккам. Өзүм талмам бар, ооруйм. Күйөөм да, мен да Россиядабыз. Аялы Кыргызстанда. Аялы болбогон сөздөр менен кемсинтет. Мен аны кашан ичинде окубай эле коеюн. Намыссың деген сыяктуу орой жаман сөздөрдү айтыптыр да. Деген сыяктуу туура эмес сөздөр айтат. Балдарым акысын жесең, оозуң кыйшайып калсын дейт. Оорудум, бирок эчтеке кылган жок. Күйөөм акчасы кеткен жок. Өзүмдү күнөөлүү сезем, ажырашайын деп чечтим. Күнөөгө батпаймынбы дейт. Маселе бул жерде сизде эмес, маселе ошол күйөөңүздө. Өзү адилеттүү боло албагандан кийин жөн эле Раматылык Чубак устоз айткандай, катуу болсо да айтыш керек болот. Адилеттүү болуп, эки аялын камсыздап, экөөнө тең карай албагандайын шариятта. Аны жөн эле коюп, бир аялын этегин кармап эле жүрүш керек болот. Бул маселе сизде эмес. Азыр сиз ажырашпай туруңуз, маселе күйөөңүздө. Эгерде ортоңуздарда эмнеке кыйылып туруп адилеттүү боло турган болсо жакшы. Анан эгерде адилеттүүлүктөн тайып, бирине ооп кетип, ушундай бир кыйшая турган болсо, экөөнү тең толук кандуу камсыздабай турган болсо, ал кыяматта бели майтарылып, кыйшайып келет. Имам Абу Дауд ошол хадисти алып келет. Мен кана лаху имраатани фа аксар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдин эки же экиден көп, 4 аялга чейин аялы болсо, көп аялдуулукка жол берип туруп. Шариаттагы бар уруксатты алып туруп, бирок фамала ила ихдахума. Анын негизги төркүнүндөгү сабакты албастан, экөөнүн бирөөсүнө ооп кыйшайып кетип тартып кеткен болсо, кыяматта бели майтарылып, мындай бир оор азапка дуушар болуп келет дейт. Маселе күйөөңүздө эмне үчүн андай кылып атат, неге антип сизди басынтууга жол берип атат, ошонун баарын караш керек. Демек күйөөңүздү чакырып, мындай теске отуруп, акылдашып, чоң адамдарча сүйлөшүш керек. Кандай толук кандуу үй бүлө болобузбу? Мага дагы адилеттүү карайсыңбы? Биринчи келинчегиңиздин да маселеси кандай болуп атат? Ортодо адилеттүү болсоңуз, тынч өмүр сүрүп жашайлы, болбосо бекер никенин мына ушул милдеттери менен ойношпойлу деп, мындай бир күйөөңүзгө ушул соолду таштасаңыз, маселе ачыкка чыгат. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, Калысбек таксыр дейт. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кечиресиз, суроомо жооп ала албай калдым. Суроом мындайча. Мен дин менен жашаганым 2 жылдай болуп калды. Апам жана иним халал эмес эт, азык түлүк жей беришет. Халал эмес эттен аларга тамак кылып берсем мүмкүнбү? Өзүм отдельно өзүнчө дейт, халал эт алып келип жейм. Үйдө болсом халал халал эттен тамак кыламын. Апам болуп калса үйдө өздөрүнө ошол эттен тамак кылып жей беришет. Ошол адал эмес тамакты аларга бышырып коюп бергени мага күнөө болот. Сиз билип туруп күнөөгө шериктешкендигиңиз үчүн акырын айтып, же болбосо үйдөгү эттердин бардыгын ишеничтүү бисмилла аллаху акбар деп, шарияттын жол жобосуна ылайык союлган тариздеги гана эттерди колдонушуңуз керек болот дагы. Бисмилла деп, мына ошол адал союлган малдан гана этинен тамак жасап бышырыңыз. Анткени адал болбосо, анык арам болсо, же шек күмөндүү болсо, бир үзүм тамак адамды ошол жаман амалга, жаман жолго түшүүгө түздөн түз себепкер болот. Билип туруп ошол нерсени кылганыңыз үчүн күнөөкөр болосуз. Кур'ани Керимде Аллах Таала айтат: "Ва ла таавану алал исми вал удван". Күнөө боло турган жана душмандашып кала турган, акыр түбү начар бүтүп кала турган иштерге баш бакпагыла дейт. Мындайча айтканда, күнөө ишти таштагыла. Андайда билип туруп ага жол бербегиле деп айтат. Ошол себептен жок, сиз ата-энеңизге, кайната кайненеңизге адал тамактан гана жасап бериңиз. Кечиресиздер, суроомо кошуп коюңуздарчы дейт. Экинчи суроомду халал эмес жеген эненин дубасы жана батасы өтөбү дейт. Алла таалам дубаны мына ошол адал тамак, мындайча айтканда, шек күмөндөн алыс болгон адал тамакка байлап койгон. Ал үчүн адам ошо чоң күнөөлөрдөн алыс болуп, туугандар менен болгон мамилеге бекем мындай кош көңүл болбой, бекем маани берип, андан кийин ушул адалга ынтылуу керек. Ошондо ал кабыл болот. Атүгүл хадис кутси, имам Муслим риваят кылган хадис кутсиде Аллах таалам айтат: "Ушул пенде мен үчүн аажылык өтөп, ушундай алыстан жөө келип, чачы чаңга тозуп, кебетеси келишип, ушундай сапардын кыйынчылыгына дуушар болуп, о жараткан боорукер зат деп мага колун көтөрүп дуба кылат, бирок мен анын дубасын кабыл кылбайм. Анткени мелбасуху харамун. Кийген кийими бирөөнү коркутуп, үркүтүп, арам жол менен тапкан. Жеген тамагына адалдан экендигине көңүл бурбастан, ынта койбостон, маани маңыз бербестен, арамдан келеби, шек күмөндөн келеби, ошентип жей берген себептен анын дубасын кабыл кылбайм. Эгер ал эң мындай бир исламдагы чоң
парыздардын бири болгон аажылыкты өтөй турган болсо дагы деп келет. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум дейт. Менин суроом бар эле устазга. Биз 2021-жылы үй алуу максатта, эми компаниянын атын айтпай эле коеюн, ошондой бир компаниясына акча төккөн элек дейт. Отказ жазып 3 жылдан бери ала албай жүрөбүз дейт. Мындайча айтканда жок болду деп кайра артка кайтып акчабызды ала элекпиз дейт. Бизди тоготпой аршылтуу айтат. Компаниянын атын окубайм. Ошол компанияны жетектеген инсан не кылышты билбей калды. Канча адам ажырашып оорукчан да болду. Ушундай алдап жүргөндөргө кандай жаза болот, айтып коесузбу? Эл алдаганда уруксат дейм, рахмат. Ошол алдагандарга, адамдардын алданып барганы үчүн адамдарда кандайдыр деңгээлде күнөөсү бар. Териштириш керек, такташ керек. Анан сакалы бар экен, жоолугу бар экен деп эле кээде мен белгилүү бирөөгө сөзүндө даректеп жаткан жокмун, бирок кээде динди бетке жабынып, ушундай шылуун иштегендер да көбөйдү. Ислам дини эң биринчи кезекте бул жүрөктөн ургуштап чыгат. Адамдын жүрөгү мына ошол иманга толуш керек. Ички жан дүйнөсү таза болгондон кийин ошол анан сырткы шариаттын өкүмдөрү аркылуу иман маселеси толукталып ордуна коюлгондон кийин намаз, орозо менен анан ошо сырткы бейнеге чагылып чыгыш керек болот. Анан кээ бир адамдар ичин оңдобой жатып туруп эле намазды деле канчалык туура окуйт, толук окуйт, ага биз мындай бир кепилдик бере албайбыз, бирок ошо сакал коюп же болбосо жоолук салынып туруп, ошол аркылуу адамдарды мына биз диндарбыз дегендей бир ой салып туруп, ошол аркылуу мындай бир кайырмактарын илип, капкандарына салып, ошол аркылуу мындай бир адамдарды алдап аткан болсо, адамдар ишенбеш керек. Адамдар ишенбеш керек. Анткени жөн эле мындай бир ошол сакалдын деле жоолуктун деле кадыр баркына жетпей туруп, жөн эле эл көзүнө салыныш ыктымары бар да, Кудай сактасын. Жоолук менен сакалда сөз жок. Сакалдын шариатта өзүнүн орду бар. Жоолук бул аял заты үчүн балагатка жеткен болсо, тыкан ирети менен, адеби менен салынуу бул парыз болот. Бирок ошону мындай бир пайдаланып кеткен шылуундар дагы жок эмес деген сөз. Ошон үчүн кандайдыр деңгээлде анык төгүнүнө жетпей ишенип кеткен себептен элдин дагы кандайдыр бир мойнунда жоопкерчилик бар. Бирок көп жоопкерчилик ошол алдап аткан адамдарда. Карапайым эл ишенип калышы мүмкүн. Андайлар Кудайдан коркуш керек. Анан ал азыр мыйзамдын астында дагы мындай бир жооп берип эсептешип атпайбы? Мыйзамдуу мамлекетте өкүм сүрүп жашап аткандан кийин арызды жазып, бүт фактыларды, далилдерди келтирип, ошол мыйзам тарапка тапшырыш керек. Анткени адамдар баягы бул жалган убактылуу сыноо жашоосу болгондон кийин чыныгы эсеп кылсак акыретте болсо, адамдар ошону мындай алыс деп ойлоп, эртең мен тобо кылып алам, эртең Кудайдын астынан кечирим сурап оңолуп алам деп адамдардын акысынан коркпой калат. Андай учурда ошол адамдын колу менен жазылган мыйзам кадимкидей аларга таасир этиш керек болот. Кудайдан уялып коркпогон болсо. Учурда отказ жазган пайщик дейт, 200 калыппыз, акчабызды сурасак уялгандар төлөбөй атат дейт, ортого аракет кылгандар ар кандай жол менен алып атат экен. Очередке, кезекке карабай мен өзүмдөн акчамды сурап жазсам, жакшыны иштеп атканда күткүлө, качып кетсем не кыласыңар деди. 3 жылдан бери же акча же үй жок, кыйналдык, рахмат устаз, жооп күтөбүз дейт. Кудайдан корксун. Анан чындап ошол мыйзам ээлерине арыз жазып тапшырыш керек, алар анан иликтеп чыгат. Балким алар чындап эле ошо кутулуунун айласын кылып аткандар. Билбейт да, адам сырттан сүйлөп коюшу мүмкүн. Же чындап эле сиз айткандай алар мындай бир тааныш билиш кылып ортого кезектен алдын ушундай бир өздөрү жакшы таанып билген адамдарга кылып атышы мүмкүн. Ошол себептен чын төгүнүнө жетиш үчүн аны эксперттер бүт талдап карап чыгыш керек. Демек, мыйзамдуу өлкөдө өмүр сүрүп аткандан кийин ошолорго тапшырыш керек. Укук коргогон, мыйзам билген адамдарга кайрылыш керек. Ал эми дин боюнча биз айттык, Кудайдан коркуш керек. Кимде ким бир карыш жерди, шариятыбызда, динде айтылат, бир карыш, элестеттиңиз мына, бир карыш жерди адилетсиз, зулумдук менен тартып алган болсо, Аллах Таала бир карыш үчүн ошо 7 асман, 7 кабат жерди толтуруп ушундай бир ошол адамга мындай бир, бул эми коркутуу, мындай бир этият болуу максатында да, ошондой бир жазалайт деп келет. Адамдын акысына кирбеш керек. Ассаламу алейкум устаз, ден соолуктарыңыз, балдарыңыз, аялыңыз жакшыбы дейт. Кудайга шүгүр. Устаз, ката жазсам кечирип коюң. Суроом өтө узун устаз. Биз үй бүлөдө 3 уул 1 кызбыз. Баарыбыз турмушта жакшы, Аллахым шүгүр, жолдошум аябай жакшы. Мени кайсыл жерде болбосун колдоп, кубаттап турат. Аллахым ыраазымын. Ушундай жолдошум бар экенине. Устаз дейт. Бирөө дейт, менин суроом башка. Биз кичине кезибизде атам менен апам 2 жолго түшкөн. Же апам укпайт, же атам укпайт. Бизди кыз бала такыр кулак салбайт, өтө кыйын экен. Үйүнө барып ата-энеңдин бактылуу жашаганын көргүң келет экен. Апам менен атама өзүм чалып дейт, звонок кылып дегене, чалып байланышып турамын, барамын, бирок кабар алышпайт. Бир туугандарым дагы
чалып ал акыбалын сурашпайт, эже кандайсыз деп сурашпайт. Мен чалсам дагы суз сүйлөп кагып беришет дейт. Кагып мындай корс мамиле, копол мамиле кылышат экен. Күйөөмдөн алдында эле урушуп беришет. Мен үйдө отуруп алып көп ыйлаймын. Апам айтсам дагы апам дагы урушуп берет. Мен аларды сагынамын, сүйлөшүм келет, бирок мени кызы катары эжеси же карындашы катары жакшы кабыл алышпайт. Кандай кылсам өзүм бешимал намаз окуймун, кандай кылсам жооп жазып коюңуз сураныч. Сиз эң жакшы күйөөңүз менен мамилеңизди бекемдеңиз. Анткени эми турмушка чыгып күйөөгө баргандан кийин эң жакын адамыңыз күйөөңүз болот. Ошо күйөөңүз сизди коргоп да берет. Ар бир нерседен мындай бир коргонун алып берет деген сөз. Мындай колдон келишинчечи адам себеп катары. Негизи баардыгыбыз Кудайдын коргонундабыз. Анан Кудай менен болгон мамилени түздөңүз, күйөөңүз менен болгон мамилеге маани бериңиз. Туугандарыңыз бара түшүнүк турмуш деген өзү чоң сабак. Жашоо турмуш аларды өтө ылдый мындай бир өтө ылдый теңсегенде булар өздөрү кадимкидей калыбына келишет, сиз менен мамиле күтүшөт. Жаш болушу мүмкүн, азыр баштарына кыйынчылык, катаал күндөр келбеши мүмкүн. Айтор баштарына башка келгенде байтал жорго деп коет бизде. Баштарына келишкенде мамиле кылышат, бирок атаңыз, апаңыз менен болгон мамилени токтотпой жакшы мамиле кылыңыз. Өтө суранып кетпеңиз, мындай кыз катары жакшынакай элпек мамиле кылыңыз. Алар дагы бир күн болбосо бир күн жүрөгү жибип сизге көңүл бурушат. Азырынча сабыр сиздин эң чоң жардамчыңыз болсун. Кудай менен болгон мамилеге көңүл буруп, көп дуа кылыңыз, намаздарды калтырбай. Ошо ата-энемдин бир туугандарым жүрөгүн жибейт. Баардыгыбыз жакшыламада, жакшы мамиледе бололу деп. Ассаламу алейкум дейт. Тахажжуд намазында ниет кылдым. 8 рекет тахажжуд намазын окумакка деп. Бир эле жолу айтабызбы же ар бир 2 рекетте ниет кылдым, 2 рекет тахажжуд намазын окумакка деп айтылабы? Алдын ала рахмат. Өткөн сабакта айтканбыз эфирде, түнкү окула турган жалпы намаздар, анын ичинде тахажжуд намазы максимум бир салам менен, көңүл бурсаңыз, бир салам менен 8 рекет окулат. Демек, эркек адам кулактын буяк жумшак жерине тийгизет, бул мустахап болот. Кулактын тушунан көтөрүү сүннөт, бул мустахап болот, чекмөндөн алыс болуш үчүн. Кыбланы карап эркек адам, мисалы түндө куфтандан кийин, түн бир окумунда ого жараткан Алла. Сен үчүн, сенин ыраазычылыгың үчүн мынакей 8 рекет тахажжуд намазын окууну ниет кылдым деп бир мындай кулак кол тийгизип туруп, мындай кылып байлайсыз белдин астына. Ошону менен ортолорун аттахият менен гана отурасыз дагы ар бир 2 рекет сайын. Акыркысында аттахиятта отуруп, салаватты кошуп, дуалар менен бүтүрөсүз. Демек, ошол бир кулак байлоо менен 8 рекетти окуганга сизге мүмкүнчүлүк берилет. Бул туурасында Имам Маусули рахимахулла Ал-ихтияр ли та'лил мухтар деген Ханафи мазхабтагы китебинде мына ушундай 8 рекетке чейин окуу бир салам менен, бир ниет менен. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көчүрүлүп келген дейт. Ортолорун 2 рекет сайын бөлбөйсүз. Бөлүп окусаңыз да болот, бирок максимум 8 рекетке чейин ортосун аттахият менен гана отуруп туруп толуктайсыз. Ассаламу алейкум дейт, сиздерге жардам сурап кайрылуудамын. Менин досум бар, апам жакында эле каза болуп калган. Апам күндө түшүмө кирип, мен келе албай жатам деп айтып мени кыйнап жатат дейт. Туугандары бар, бирок алар менен мамилеси анча эмес, карыздары да көп. Жашоодон кыйналып, аябай стресс болуп жүрөт. Акыркы күндөрү өзүм кол салып алуудан корком деп айтып баштады. Биз достору да коркобуз дейт. Өзүнө кол салып салбаса экен деп. Кээ бир мен жооп бере албаган суроолорду берет. А мен чуба устаздын шакирти Кал устаз бар, ошол суроолоруңа жооп бере алат деп айтам. Буюрса келе жаткан жума күнү дааватка чыгарып келейин деп жатабыз. Ал досум эгер даават жардам бербесе башка айла жок деп айтты. Чынында ал жактан илимсиз, такоо эмес адамдар менен чыгып калып, пайда таба албаса эмне кылабыз деп коркуп турам. Кал устаз, мен ал досумду кантип байланыштырсак болот? Ушул досумдун жүрөгү тынч алып жашоосу бир нукка бурулса, биз да ыраазы болот элек. Сураныч, досумду сактап калууга жардам берүүңүздөрдү өтүнөм дейт. Сураныч Аппас мырза, мына Марал ФМ жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бир чуба устазыбыздан калган таберик сабакты мындай бир улантып кетүүгө, ал нерсеге толук кандуу татыксыз болсок дагы, бирок ушул нерсени мындай бир ыраа көрүп, аманат катары тапшыргандык үчүн мен бул эфирге өзгөчө бир даярдык, өзгөчө бир маани бермекчимин. Ооруп жатсам да калтырбоого тырышам. Аппаз мырза, сиз мүмкүн болсо ушул таксырыбыздын, инибиздин суроосун, номерин сактап, мага эфир бүткөндөн кийин байланыштырыңыз. Мен ошо бул номерге байланышып, досуңузга кабарга чыгайын. Анан өлүмгө баш багуу, өзүнө өзү кол салуу, суицидке жол берүү бул чечим эмес. Ошентип ар бир көйгөйдөн өзүн өлтүрүп койгон адам бактылуу болуп кетсе, анда жер бетинде эч бир тирүү жан калбайт эле.
Эң акылдуу деген пайгамбарлар ошентип көргөзбөйт беле, эгер ошол мындай бактылуулуктун чечими болгондо. Жок. Адам жашоо үчүн күрөшүш керек. Терскеринче мына кайтыш болгон ата энеси, ошо кыйналган жакындары азыр бала мындай бир чымырканып, кайраттанып, күжүрмөн кайрат менен бекем болуп, Кудайдын астында таза болуп, буйруктарын колдон келишинче аткарып, элдин астында дагы чоң максат коюп, чоң бир иштин өтөөсүнөн чыгып, элине, мамлекетине, адамзатка пайдасын келтирип, алкыш бата топтой турган болсо, ниетин түз кылып, ата энесине жардам болот. Канча деген адамдарга дем берген болот. Азыр толук кандуу 6 саны аман эмес, мүмкүнчүлүгү чектелген деп айталы. Майып шунчалык көрсөңүз жалооруп, бооруңуз ооруй турган, мээрим тартуулай турганга даяр боло турган бөлөк адам болсо да, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жатып албастан, чөгүп кетпестен, өлөм деп коркутпастан жигит башы менен өздөрүн колго алып, Кудайга тобокел кылып, 6 саны аман адамдарга сабак өтүп, лекцияларды өтүп, ушундай бир дем берип келип атышпайбы? Ошон үчүн колго алыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат. Имам Бухари, Муслим риваят кылат. Мен бул хадисти толук түшүндүрмө пайдалары менен керектик Кур хадис китебиме жазганмын. Кенен чечмелеп. Эмне деген? Эгерде жашоого тоюп ушунчалык жашагыңар келбей келсе, өзүңөрдөн төмөнгө карагыла деген. Бул шүгүр келтирүү да. Өзүңөрдөн төмөнгө карагыла. Мына өзүңөрдөн жогору байга, бийге, дигиге буга карап жүрүп, Кудай мага эч нерсе берген эмес турбайбы? Жарабаган тагдырда ушинтип өмүр сүрөт турбайбы мен бир бечара деп, адам бечаранын кейпин кийип калыш тез эле. Карасаңыз мына Кыргызстан кандай бейиштин тилкеминде экен. Бул сизге эле эмес, бардык жанкечтиликке барып, ушундай бир өзүн өлтүрүүгө баш уруп, жашоодон тажап, зеригип калгандарга жүрөктөн мондай бир кыжаалат болуп айтылган сөз да. Бейиштин тилкеминде жер берсе Кудай Таала. Жер Кудайдык экен. Ушундай жерди биздин тагдырыбызга бөлүптүр. Ата бабаларыбыздан бери өмүр сүрдүрүп. Мына Египетте окуп жүрөбүз. Мисалы эмне деген какыраган чөл. Ушул жерде деле адамдар Кудайга шүгүр деп өмүрүн кечирип атат. Бул араб кулдугу эмес, башка эмес, мисалы. Суу тартыш. Бизде Кудайга шүгүр мамлекеттик деңгээлде жаш балдар билимсиз калган жери жок го. Билим салыштырмалуу Кудайга шүгүр Египетте канча жаш балдар турмуштун оор катаал шартына улам мектепте барып окууга даремети жок, мүмкүнчүлүгү чектелип, жаштайынан кыйын кезеңдери менен бирөөгө жардамчы болуп, бир тамагын жегенге кайыл болуп, ошого да макул болуп өмүр сүрүп атышат. Канчалар мындайча айтканда кат сабаты жоюлбай окуй албай калып атышат. Бардыгы эмес арасында. Бизде мектеп, билим деңгээли Кудайга шүгүр. Ушундай бир бейиштей кооз, көз жоосун алган табиятты берди. Ушундай бир тетиги сонун элди берди. Ушундай залкар адамдарды чыгарды. Бизге дагы жашаш үчүн кандай нерсе керек? Тирүү адам башы тирүү болсо, 6 саны аман болсо, ден соолугу чың болсо, бекем болсо, чечилбеген көйгөй бүгүн чечилбесе эртең чечилет. Эмне үчүн Кудай Таала башка көйгөйдү салат? Ошол адам өссүн, бир орунда тапталып калбасын, бир абалда чектелип калбасын, өссүн бул, өнүксүн. Анан эркек адам дайыма айтам, көк жал карышкырдай болот. Үстүнөн бийик учуп, калгы учуп, астына карап, тегиз өкүм чыгара турган бүркүттөй болот. Аллах Таала эмнеге ошол канаттуу куштар ааламын жаратты, жаныбарларды жаратты. Акылы бар инсан ошолордон да карап өзүнө пайда алыш үчүн. Бул чоң аалам, өзүнчө бир чоң энциклопедия китеп. Адам ошол ааламга карап өзүнө сабак алыш керек. Бул өзүнчө бир китеп аалам дагы. Ошон үчүн иним антип коркутам деген туура иш эмес. Тирүү болгон адамдын арманы бүгүн болбосо эртең, болбосо бүрсү күнү бүтөт. Бирок кимдин арманы аттын башында болуп анын арманы орундалбайт? Өлгөн адамдыкы. Өлгөн менен өлүм менен чечим бүтпөйт. Өлүп кабырга көмүлгөн адам мына ошонун арманы аттын эмес, асказоонун башындай десек жарашат. Ал кайтып келе албайт. Тирүүлүктө жер бетинде кыбыр этип басып жүргөн ар бир жандын, атүгүл бардык көйгөйлүү жандын көйгөйлөрүн кошуп келгенде, кабырдагы бир адамдын көйгөйүнүн 100дөн 1000ден 1 көйгөйүнө дагы жетпейт. Анткени мына ошонуку. Тирүү кезде жакшы жүрүш керек эле, жакшы татыктуу өмүр сүрүш керек эле, жакшы амалдарды аткарыш керек эле. Ал эми өлгөндөн кийин амал камчылык жок, эсеп кысап болду ал. Тирүүлүктө кылган иштеринин барымтасында жатат ал. Ошон үчүн инилерим, мындан кийин колдон келишинче өлөм деген коркутууларды укпайын. Бул ошо шайтан ошондой бир үмүтсүздүккө батырып, адамды жанкечтиликке алып барат.
Бул өмүр өтө бартуу нерсе. Адам өлүп кетип эле, жанын курбан кылып кетип эле бейиш табат деген жок. Канча деген адашкан агымдар бар. Жардырып ийип, элди мындай бир туура эмес агымга кирип, элди жардырып, зордук, зомбулук, экстремизмге жол берип, башка берип. Ошолордун баары акыбалы кандай болот ошол? Кудай тартуулап берген өмүрдү туура эмес илим билимдин булагынан ичип алып туруп, туура эмес агымдарга кирип отуруп экстремизмге ошентип жол берип өлүп кетсе эле, ал адам бейиштик дей албайт, ал адам күнөөкөр болот ал. Исламды жаманатты көрсөтүп атат, батышта исламофобиянын күчөсүнө салым кошуп атат. Ошон үчүн жигиттер менен аял заты байкуш ал мээримге муктаж, бирок жигиттер ар бирибиз бүгүн өлөм деп коркутуп атсак, кичинекей көйгөй үчүн мекен кимге кагылат, мекенди ким коргойт, ким өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошот, ким могу жалпы дүйнө жүзүндө канча адамзат бар. Ошолор дагы бактылуу болууга татыктуу да, балким биз жеткирип себебин аткарсак, ошол биз жеткирген акыйкат диндин урматына Кудайым жүрөгүн ачса ажеп эмес, ошол адамды бир бактылуу кылууга себепкер болсок. Эң мыкты инсан өзү гана бактылуу болуп чектелбестен, өзгөнүн бактылуу болушуна жан үрөп салым кошкон адам болот. Ошолордун жашоонун жеңилдешине бир салым кошсок, жашоосунун бир жарык өтүүсүнө мисалы. Ошон үчүн мен элимдин бул бөлүнүү эмес, Кыргызстан мамлекетиндеги инилеримдин мындай бир өзүмдү өлтүрөм деген, мага кеңеш берип коюңузчу, куткарып коюңузчу деген бир жүйөлөрүн уккум келбейт. Жигиттер чымырканалы, кайраттуу бололу. Курама топтоп, кулаалы таптап, куш кылган, курама топтоп журт кылган манас атабыз. Андан бери эмне деген Курманжан кенебиз. Андан бери келип мына биздин заманыбыздын залкыр аалымы Чубак устазыбыз булардын баардыгын Кудайым бекер жөнөткөн жок. Динди, ислам динини, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарды, ыйык Куран, Курани Каримди бекер адамзатына тапшырган жок. Болбосо ошол бекем турган асказоолор бул нерсеге жооп берип кепилдик албады динди. Ошон үчүн жигиттер келгиле чымырканалы. Бул суроого кичине кененирээк жооп берип калдым. Угармандар, көрөрмандар үзүр сурайм. Эскерте кетүүчү нерсе төмөнкү номер аркылуу 995 680 606. Айтайын дегеним, эркектер эркектик келбеттен, сүрдөн кетпесин. Аялдар намыссыз болуп кетпесин да. Жигиттер кайраттуу болуш керек, чымырканыш керек, күчүрмөн болуш керек. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин иним онлайн казино ойнойт экен, карыз кредит алыптыр. Ата-энем ойлоно берип өздөрүн жепиптүү. Аллахтан дуа кылып сурап жатабыз. Иман хидаят берүүнү. Сиз дагы жамаат менен дуа кылып коюңузчу. Дагы башка балдар ойнобосун эскертип койсоңуз жакшы болмок. Бул оюнду ойногондор көбөйүп баратат. Карыздар 2 миллиондон ашты окшойт. Башкаларга да сабак болсунчу. Буга жапа турмак жан үрөш керек болот. Бул эч кандай экономиканы толтурбайт, убагында да айтканбыз. Бул жакшылыкка да алып келбейт. Канча деген үй бүлөлөр мындай бир ажырашып, караңыз, бир адам 2 миллиондон ашык карызга батып атат. Арам эч качан жакшылыкка алып барбайт. Жигиттер, эркек жигиттер, кайрадан кыргызымдын бычакка сап болчу, камчыга сап болчу жигиттерине кайрылып айтамын. Албетте үнүм жетип, ошол ынсап ойгонуп, ыйман менен кулак төшөгөндөргө, анан Кудайдан жөө качкан, ыйманга кошпогон жандар, сиздер бул сөздөрдү угуп кыжаалат болбоңуздар. Кудайым сиздерге ынсап берсин, ыйман берсин. Бул сөз сиздерге эмес. Ыйманга кулак төшөгөн кыргызымдын жигиттери, инилерим, агаларым, биз азыр кумар ойной турган заманда эмеспиз. Биз азыр кумар ойноп 2 миллиондон карызга бата турган эмес. Намысты колго алып, мамлекеттин кызматы үчүн даяр болуп, үммөттүн өсүшүнө салым кошуп, өлкөнүн, коомубуздун, ата-энебиздин кадыр баркына жетип, могу тепсе темирде турган куракта колго алып, жакшынакай илим билим алып, тажрыйба топтоп, өтө бир илимдин аркасынан сая түшүп, мына кече жакында мыкты дарыгерлерибиз дагы кайтыш болуп кетти. Кудай таалаадан аларга бир акыреттин жакшылыктарын сурайбыз. Пендечилик катары кетирген кемчиликтеринин Кудайым кечирип кетүүсүн суранабыз. Үй бүлө жакындарына көңүл айтып сабыр тилейбиз. Мына ушундай бир тарыхта кала тургандай Кудай үчүн ниетти түздөп туруп, жакшы бир медицина жактан, илим жактан, илимий ачылыш тараптардан бир негиздеп түптөп кетпейлиби инилерим, агаларым? Ошон үчүн бул арам оокат таш болбойт, казинону токтотуш керек. Үй бүлө үйлөнүп, чоң максат коюп, бала чаганы окутуш керек. 2 миллион сомго, эгер сом болсо, ал доллар эмес болсо, канча деген балдарды окутса болот үй бүлө күтүп. Канча деген тилдерди окутса болот ошол 2 миллион акчага балдарды. Ошону бизнеске мындай бир айландырып отуруп, канча деген салым кошсо болот адам. Ойлонсоңуздар мындай, канча деген адамды мигрант болуп, үй бүлөсү ар кандай бир зарыгып, оор абалда калбастан канча жумуш орду менен камсыздоого болот.
Дайым айтып келебиз сабактарда. Бүгүнкү замандын талабындагы учурундагы эң сооптуу амалдардын бири, күрдөлдүү иштердин чокусунда турган иш бул жумуш менен камсыздоо болот. Адал жумуш менен. Алдамчылыктан алыс, көз боемочулуктан алыс болуп. Канча деген үй бүлөнү жумуш менен камсыздай турган болсок, өз өлкөсү, мамлекетинде, өз тилинде, дининде кенен кесири жүрүп, мыйзамды бузбай, шариятты тоготпой койбой, жакшынакай өмүр сүрүп, ошол маянаны алып, үй бүлөсү менен жайыл дасторкон жазып, ата энеси курсант болуп, үй бүлөсү кубанычка, шанга бөлөнүп турганда, ошону жумуш менен камсыздаган адамдан Аллах ыраазы болот. Анткени эң чоң амал бул адам, мусулман адамдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо, жүзүнө жылмаюу тартуулоо болмокчу. А биз болсо ошондой иш кыла турган, тепсе темир тизе турган жигиттерибиз 2 миллиондон анан казинодо арам нерселерди ойдоп карыз болуп жүрсөк, ким ойлойт өлкөбүздүн келечегин туугандар? Азыртадан кеч эмес, белди бекем бууп башташ керек. Белди бекем бууп башташ керек. Арам кумар оюндарын ташташ керек. Жакшылыкты жакташ керек. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттарын бул туурасында жаттап, иш жүзөгө ашырыш керек туугандар. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум Калысбек уста, сизден Аллах ыраазы болсун дейт. Калысбек уста, сизге суроом бар эле. Мен Мекке шаарында нике окутайын дегем. Аял киши сапарга махрамы менен барыш керек деп уккам. Умра сапарына кантип жалгыз барса болот, ошол жерде нике кыйдырайын дегем. Ата энесинин ыраазычылыгын алсам, Мекке шаарына алып барып нике кыйдырсам болобу, же нике кыйдырып анан барган дурус, бирок мен ошол жакта нике кыйдырайын дегем. Таксырым ал айырмасы жок. Ал жерге нике кыйдырганыңыз жакшы, бирок ал жерге айырмасы жок дегеним кандай? Меккени жөнөкөй шаар деген сөз эмес, азыр сөздүн түпкүрүн карап туруңуз. Ал жерде сиз нике кыйдырам деген ниетиңиз жакшы, бирок махрамы жок болсо учуруп барып нике кыйдыргандан көрөк, Кыргызстандан ата энесинин астында, туугандарынын кашында нике кыйдырып, анан адал болуп, өзүңүз махрам болуп, умрага Меккеге барыңыздар. Ошол сооптуураак болот. Экинчи суроом дейт: мен байке эжелеримде мурда умрага барсам болобу, же байкемди биринчи жөнөтөйүн, алдылар кылат. Ини болгондойдун астынан бир өтүп коюңуз. Анан уруксат берсе, үйлөнүп туруп бирге барып келиңиз. Мынакей элестетиңиз, мусулмандар эмес башкалар ушунчалык үй бүлөгө, бала чаканын тазалыгына маани берип, 40 күн үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин 40 күн ушундай өздөрүнө мындай бир тазалыгына көңүл бурушат. А мусулман баардык нерседе жогору турат, бийик турат. Ошон үчүн агаңыздын астынан бир өтүп, адеп деген нерсе бар, улуунун башын аттаба дейт. Жаштарды зекип каргава дейт. Улуунун, агаңыздын башынан өтүп, анан үйлөнүп туруп, келинчегиңиз менен жакшынакай умрага барып келиңиз. Иншалла ошол жерде тазарып, замзам ичип, ибадат кылып, дене да, ой да, пикир тунуп тазарса, Кудайым бир келечегибизге, мамлекетибизге, мусулман үммөтүнө, адамзаттын жакшылыгына себепкер болгон жакшы, ынсаптуу, тың чыккан уул кыздарды сиздерге насип этсин. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биздин инибиз 33-кө чыкты, апабыз 76-га чыккан, Аллага шүгүр. Инибизди үйлөн десек эле, апамды умрага жөнөтүп, анан үйлөнөйүн деп эле жүрөт. Баарыбыз кыз таап көрдүк. Бир сүйлөшүп эле болбойт дейт. Алардын калыңы көп, ысырабы көп экен. Мен өзүмө теңинди карап үйлөнөм деп коюп жатат. Апабызга кызмат кылганы эч ким жок. Баарыбыз өз турмушубуз менен алекпиз. Сизге кантип турмушка чыгам деген кыздын номерлери болсо бере аласызбы дейт. 722 сурооңузду өтүп кетти, эгер мүмкүн болсо дейт. WhatsApp'тан келген суроону айтып атат. Макул, эми сиз суранып калыпсыз, сабакты калтырбай көрөт экенсиз. 722 суроо берсеңиз, жана суроо бул жерде 2 суроо бар болчу, 3000ге жакындап келген, жеке WhatsApp'ка келген. Ошол суроону айтып атат, ошонун 700 деп. Бул ошо экинчи бөлүгү экен, 1000ден 3000ге чейинки суроо. Биз аракет кылып көрөлүбүз, сиздерде жакшылыкка себепкер болуп калсак жакшы, бирок макул, мен аракет кылайын. Экинчи маселе, демек, иниңиздердин көңүлүндө бирөө бар деген сөз. Акырын ага катары же эже катары мындай бир жүрөгүнө кирип, көңүлүңдө ким бар айтчы, болсо ошону эртерээк арам мамиле кылбастан эртерээк үйлөнгүлө деп эметиш керек. Демек, көңүлүндө бирөө бар. Сиздер сунуштаган нерсени айта албай атат, ошо көңүлүндөгүнү таап бир кеңешиш керек. Эртерээк үйлөнүп, ата апасына, ата энесини умрага жөнөтсүн буюрса. Ассаламу алейкум дейт. Мен Москвадан жазып жатам суроо. Биринчи күйөөмөн, кызым бар. Бирок талак берген эмес. 10 жылдан кийин экинчиге турмушка чыктым. Молдо сураган эмес. Турмушка чыгып жатканда айткан, мага талак берген эмес деп. Бирок ошого карабай үйлөндү. Ошон үчүн бизде Раматылык Чубак устазыбыздын жакшы бир максаты бар эле. Шейх Мухаммад Кадри Баша, чоң ханафи алым. Ал кишинин ошол Ал-Ахкам шар'ия фил ахвали шахсия деп нике маселесинде баштапкы кадамы болгон жуучулукка түшүп барып сөйкө салуу, макулдашуудан баштап, эки жубай үйлөнүп, бүт укук милдеттерди айтып, анан экөө
убактылуу өмүрдөн кайтыш болгондон кийинки мурас маселелери кандай чечилет, калың берилгенби жокпу, бычылган бүт махр маселесине чейин кенен иликтеген китеп бар эле. Ошону кыргызчага которуп муфтияттан бекитип, анда устаз муфтиятты иштечү Кыргызстан бүткүл молдолорун ошондон бир экзамен сынактан өткөрсөк, анткени нике маселеси өтө чоң, опуртардуу, жоопкерчиликтүү маселе. Ошондон экзаменден өткөн адам гана ошол нерсени нике кыя тургандай деп. Бирок менин угушумча, так маалыматым жок, бирок угушумча бизде дагы азыр муфтиятта ошо нике кыюу маселесин ар бир молдо кыя албайт. Атайын ошонун илимин билген, мамлекет тараптан тастыкталган жерлер гана кыйлат деген нерсени уктум. Эгер ошондой болсо эң жакшы болот. Кудайга шүгүр, бул жаатта муфтияттагы көп бир ишмердүүлүгүн көрсөтүп жатат. Ошон үчүн айтайын дегеним, никени ар бир жерде эле мындай бир сакал коюп алган адамга эле барып нике кыйдыра бербеш керек. Сакалы бизге зыян келтирип аткан жок, сакалдын өзүнүн орду бар. Болгону анын илими болбой калышы мүмкүн, тактап сурабай калышы мүмкүн, тажрыйбасы мол болбошу мүмкүн. Никени дасыккан, илимдүү, билимдүү адамдарга барып кыйдырыш керек. Ушул суроолор, могу көйгөйлөр кайра кайталанбаш үчүн. Анткени мурдагы күйөөсүнөн ажырашпаса, же ортодогу акыларды кечтим демейинче толук, кечтимсе никеде кечилет эле. Мубарова дейт муну. Ошондой талак алып, же күйөөсү алып өлүп калып 4 ай 10 күн, же үчүнчүсү ортодогу бардык нерсени кечтик демейинче, эркек талак бербейинче ал башка күйөөгө чыккан арам болот. 4 жыл жашадык, балалуу болбодук, анын арасында 3 жолу нике жаңыладык, талак берип алган, эми ажыраштык, анын уже колу калбаган дейт. Анын уже жолу калбаган дейт, 3 талак берип коюптур. Эми кызымдын атасын таап 2 ай болду, талагым алганыма, азыр экинчи күйөөм жарашып жашайлы, ушуга чейинки биздин нике жараган эмес деп жатат. Мен айтып атам, айласы кеткенден мага күйөөмдү таап жобун ал деген, кайра жашайбыз деп, нике күбөлүк бар, жашайлы деп атат. Туура чечим айтып коюңузчу, кандай кылсак туура болот. Эми күйөөңүз, ооба нике жок болгон ал учурда, бирок күйөөңүз жакшы мамиле кылсын. Мамиле кылганды үйрөнсүн. Эмне ойлонбой талак берет. Кыргызымдын кыраакы кыйын жигиттери. Намаздан маселе жок. Катуу айтпаса болбойт экен кээде кечидестер менен. Намаздан эч кандай кабар жок. Ишеним маселеси, эми Кудайга ишеним бар, бирок терең окуган эмес акыйда маселесинде. Кудай менен болгон мамиле, адамдар менен болгон мамиле ордуна түшкөн эмес, калыптанган эмес, өөрчүгөн эмес. Анан келип эркектер күчүн 3 талактан чыгарат. Ушундай бир заман болуп калды да, заман ээлери болуп калды. Андай болбойт. Талакты качан берилет, кандай берилет, мун үчүн эмне деген томдор жазылган. Эмне деген аалымдар баштарын оорутушкан. Анан бүгүнкү күндө адамдар келет дагы ойлонбой талак берип, молдокелер капа боло берет. Калыс таксыр, талак боюнча суроомду жаздым беле, сизден али жооп жок деп. Сиз ойноп отуруп талак берип койсоңуз, ойлонбой туруп, анан молдолор келип сизге окуусун жыйыштырып, үй бүлө бала чакасын жыйыштырып, сизге дароо эле келип жолун айтыш керекпи? Анда жеңил болуп кетпейби? Анда жеңил болуп кетпейби анда? Адам ойлонуш керек го, акыл берди го. Адамга эмне үчүн акыл берди, ошону ойлонуш керек. Эмне үчүн иман маселеси козголуш керек? Туугандар, талак маселесин жыйыштырбасак маселе бүтпөйт. Күйөөңүзгө шарт коюңуз, истихара окуңуз азыр шашпастан туруп. Кандай ушуну менен кайра жашасак, диним акыретим кандай болот? Жигиттик сөзүнү берсин кайнатаңыз, сиздин атаңыздын астында. Кыздар, карындаштар, эжекелер ата энеге айтпастан сүйдүм, күйдүм, романтика деп тийип кетпегиле. Романтика эртең чоң согуш жаңжалга айланып кетпесин, өкүнүчкө айланып кетпесин. Чыныгы сүйүү, романтика бул никенин узак болгондугунда. Анан 1 жыл жашап ажырашып, бирок 1 жылдын 1 айыны сүйөм, күйөм деп ушунча жылуу сөздөрдү айтканы менен 1 айга жетпей ажырашып кетсе, ал каяктагы романтика ал? Ал каяктагы сүйүү ал? Сүйүү бул узак убакытка туруп берүү аныктамасы. Кайра кайталайын, турмуш алкагында сүйүү бул узак убакытка туруп берүү. Туруп берүү. Жактырган күндөрү болот, жактырбаган күндөрү болот. Ошондо туруп берүү жана чындап күйүү болот бул. Сүйүү анткени бара-бара күйүү мээримге барып айланат бул, карыган сайын. Ошон үчүн күйөөңүз сиздин атаңыздын астында, жаңы үйлөнө турган ушул экинчи күйөөңүз турмушка чыга турган сизге. Сиз турмушка чыга турган күйөөңүз ала турган. Жигиттик сөзүн берсин, жөндөн жөн талак ойнобосун, башка нерселерди өтөсүнчү биринчи. Ошон үчүн ошондой шарттар менен чыгыңыз. Болбосо улам төшөк жаңыртып, балдар жетим калбасын ортодо. Ассаламу алейкум дейт. Менин жашым 36-да, 6 баланын энесимин. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтамын. Менин эне болуу бактысын мага деңиз. Эне болуу бактысын насип кылган үчүн. Балам көп кыйналдым деп наалыбаймын. Сизге бере турган суроом. Жолдошум көп жолу измена кылды дейт. Көзүмө чөп салды деп атат.
ала жипти аттап кыянат кылды деген сөз. 5 ирет башка аялдар менен кармап алган. Мейманканага барган фотолорун жиберип да турат. Аялдын ич кийимдери фотого түшүп калган. Ар кандай аялдар менен фотого түшүп мага жиберет. Бул намыстын өлүп калгандыгы, бул никесиндеги аялына арам мамилеге барып жөнөтүп атканы, бул демек эркектин эрки эмес, эч нерсеси калбагандыгынан кабар берет. Сенден башкасы толтура, сага жалдырап жашабаймын. Мен жалдырабайм мен дейт экен. Кетсең кете бер. Сенин кимге керегиң бар деп айтат. Үйүбүз жок, баарына көз жумуп жашап жүрөм. Элдердей жашайлы, үйгө аракет кылалы десем, зинага барган адам байыбайт, ал жашоодо жарыбайт ал. Жашоодо жарыбайт, байыбайт да ал адам. Үйүбүз жок, баарына көз жумуп жашап жүрөм, элдердей жашайлы, үйгө аракет кылалы десем, мен көчөдө калбайм. Ар нерсени айтып башты оорутпа деп айтат. Келечекти ойлобойм, башымды оорутуп дейт. Мен ар кайсы фондторго көп балалуу жолдошум жок деп жардам алып турам. Продукты жана акчалай да берип турушат. Канча акча алдың деп анын отчетун сурайт. Ага акча бер деп тополоң кылат. Үйгө 1 сом акча алып келейин деген ою жок. Иштеген акчасын күндө кечинде кафеге кирет, таң атканча үйгө келбей ар кайсы аялдар менен жүрөт. Ал Ош базардагы Бейшеналиева чүй кесилишиндеги кафелер дейт. Эми ал кафелердин аталышын окубай эле коеюн. Ушундай аты жок ичкендери эркек аялдын баарын киргизип, воротасын жаап алышат экен. Саат 4:30дан 5 чамасында кадимкидей башталат дейт. Мен балдарым менен үйдө өз майыма куурулуп олтурам. Ал жыргап жүрөт: жолдошум жакшы адам болуш үчүн жолук салынып намаз окудум. Кудайга жалындым. Жолдошум өзгөргөн жок. Ал ошондой жаралганбы? Ал ошондой жаралган эмес. Ар бирөө таза жаралган. Ар бирөө таза жаралган. Атүгүл жанагы шайтан дагы түбүндө ар бир адам, фараон дагы, Кудайым ар бири таза жаратылган. Кийин ошол өздөрү тандап өзгөргөн. Чөйрөнүн таасири менен, ата-эненин таасири менен өзүнүн бир ой жүгүртүүсүнүн туура эмес тандоосунан улам. Алла тиле эч кимге зулумдук кылган эмес. Жаратканда муну момун, муну капыр кылып, мажбурлап жараткан эмес. Бардыгын бирдей жаратып, пайгамбарларды, китептерди жөнөтүп тандоону берген. Чөйрө таасир эткен, ата-эне таасир эткен, өзүнүн балагатка жеткенден акылы өөрчүп калыптангандан кийин тандоосу туура эмес болгон. Билбестикке салып атат да күйөөңүз. Мындай жеңил ойлуулук бул. Күйөөңүздүкү ошончо жаралган эмес, ал жеңил ойлуулук. Ж менен айта турган болсок, жеңил ойлуулук бул. Анан бул мындайча айтканда мындай жалгандыкты жакшы көрөт, анан жеңил ойлоо. Анан эмне десек болот, бул мындай бир жалакай да, мындай бир жашоосунун жеңил өтүүсүн гана каалайт бул. Камалып да кетти дейт, мен чуркап жүрүп чыгардым дейт. Швейный машинкаларымды саттым, адвокатка бердим, карыз алган элем, машинкаларды төлөш керек деп түрмөдөн чыкканда айтсам, номериңди өзгөрт, башка жака көчүп кетеп издеп калат да деп номеримди өзгөртүп салды. Бул күнгө чейин эмне болду билбейм, ал уже кыйналып кеттим дейт. Жай намазга баш коюп намаз окуй албай жатам, 90 000 сом акчасын жөн коюп койбосо керек эле ал эже дейт. Эмне кыларымды билбеймин, кетип калайын десем кайда барам? Балам 4 айлык, 7-чи баласы экен. Бала төрөп эркекти оңдоп болбойт экенин түшүндүм. Төрөп жүдөп да калган экенмин. Көңүлүм калчудай ойногон ойношторунан артык эле аялмын. Алар сиздин тырмагыңызга да тең келбейт. Антип өзүңүзгө салыштырбаңыз аларды. Өткөндө бирөө жазат эфирде. Эфирде чыкса, түз эфирден, Инстаграмдан жазып атат бирөө. Жигитимдин ошо биринчи аялы менен ажырашып атат, 3 баласы бар, кандай дейсиз деп. Акмак деймин. Эфирден мындай сөздөрдү айтууга болбойт, бирок кээ бир адамдар ушундай сөзгө муктаж. Биринчиден, ал сенин жигитиң эмес. Ал бирөөнүн күйөөсү. Сен дагы күнөө көрсүң, кечирип коюңуздар, мен сенсиреген үчүн. Тиги жигитиң эмес дедик, ал эркектин дагы бир мындай бир чоң күнөөкөр экен. Акылың башында болсо, Кудайдын азап каары жаап калбайын десе, тезирээк мамилеңди токтот дагы, аны жөн кой. Барып жаша, мени менен ишиң болбосун. Ошол 3 балаң сулуулугун берген, өмүрүн берген, жаштыгын арнаган, 3 баланы төрөп берген, сен ушундай эрезиге жеткирген аялыңды чанап таштап кетип атсаң, мага каяктан кепилдик? Аялдар ойлонуш керек, туугандар. Башка бир оңолуп, башканы табыш керек өзү. Ошон үчүн ал ойношторуна өзүңүздү теңеп көңүлүңүздү чөктүрбөңүз, алар сиздин тырмактарыңызга да тең келе албайт. Ойноштордун баары жашы улуу аялдар, 40 жаштан ары машина айдаган бизнеси бар, эри жок аялдар баардыгы дейт. Эмне кылабыз эми? Мындайлар мен дагы билем, көбөйүп кетиптир, суроолор көп келе бериптир. Аял эркек бузулса, оңолушу мүмкүнчүлүк бар экен, аял бузулса жаман турбайбы? Эркек бузулса үй бүлөсүнө кыйындык келет экен, аял бузулса коомуна, мамлекетине кыйынчылык келет экен да бул.
Эмне кылабыз эми ошо 40тан өтүп бала тарбиялап турган аялдар ошентип күйөөдөн күйөөнү чанып, төшөк алмаштырып, улам жаш эркектердин үй бүлөсүн бузуп, абийирин айрандай төгүп, эркектер да ошондой жеңил ой. Бунун баардыгы Кудайдан коркпогондук себеби. Имансыздык, анан жеңил ойлуулук. Жеңил ойлуулук. Эркектер эмнеге барып атат ошол апасындай болгон адамга? Ошол акчасына алданып барып атат. Эркек эркектиктен кеткен ошол. Эмне кылам, кеңеш бериңизчи, жашоом кандай болот? Жөн эле убакыт өмүрүм өтүп жаткандай, үйдө тынчтык жок, балдарым башка балдардан айырмаланып турат, маанайлары жок. Эне бактылуу бала, бактылуу деген туура экен. Энеси бактылуу болсо. Азыркы учурда башка жакка көчүп кеткенбиз, эмне кылам, таксыр дейт. Кудай жардам берсин, намазыңызды бекем окуңуз, Кудайдан калбаңыз. Эгер бул күйөөңүз жарыбаса, Кудай жакшы бир күйөө берет. Кудайга болгон мамилеңизди токтотпоңуз, бул бир. Ушу жашоо менен бүтүп кетсе бир жөн эле акырет жашоосу бар. Экинчиси, ата энеңиз бар да, ата энеңизге айтып, көйгөйдү ачыкка чыгарыш керек. Жашырынып жүрө берип күйөө басынтып албасын. Ата энеге айтышыңыз керек, төркүнүңүзгө кетишиңиз керек. Эркек оңолсун, төркүнүңүзгө кетиш керек. Зинакорлугун, ойношторго барганын токтотсун, иштесин, максат койсун, өзүнүн эркек күйөө экендигин тастыктай алса, анан сизди алып кетсин. Жаныңызда деле жүрүп жарытпай турбайбы ал? Төркүнүңүзгө бара туруңуз азыр. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин суроом төмөндөгүчө. Устаз, мусулман капырсың. Сен капыр деп бир нече жолу айтса, капырсың деген адам ыйманынан чыгып кетеби? Тагыраагы күйөөсү жубайын айтса, ыйманынан чыгып кетсе, экөөнүн никеси кандай болот? Бухари, Муслимде хадис келген. Эми шашпай турула туугандар. Түз хадистен ала турган биз муштахид эмеспиз. Азыр Ханафи мазхабта алымдардын оюн айтабыз. Бухари, Муслимде хадис келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ayyuma imri'in qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Кайсы бир адам өзүнүн бир тууганына, бир адамга карап туруп, жүздөнүп туруп, "Эй капыр, сен капырсың" деп айтса, экөөнүн бирөөнө капыр сөзү жабышат дейт. Ин кана фихи, эше бирөө капыр болсо, капыр болгон болот. Ва илла капыр болбой мусулманга айтып алган болсо, рожаат бихи дейт, алейхи. Ошо өзүнө айткан адамга кайтат дейт. Бирок бул хадистен түз өкүм алынбайт. Анау капыр болуп калат турбайбы? Сиз сыяктуу никеси кандай болуп калат? Жок. Бадруттин Айни, Ханафи мазхабтагы чоң алымыбыз, Бухариге жазган Умдатул Кори китабында айтат: "Хаза тахдидун ва инкарун ала вачки таглиз." Бул имандан чыгып кетпейт, болгондугу чоң күнөөкөр болот. Ошо имандан чыгара бере тургандай оор сөздү айтты деп түшүндүрүп берет. Шейх Бадруттин Айни рахимахулла. Иншалла никеңиздер сакталуу, бирок күйөөңүз экинчи антип айтпасын, деңизде болгон күнөөгө чөмүлүп жаткан болот. Бара ушул сөздү токтотпосо имандан да чыгып кетиш коркунучу бар. Түшүндүрдүк. Муну коркутуу, бул чоң күнөөкөр болот. Этиятташ керек. Иманга чыгарып киргизүү бир адамдык эмес акыйда илиминде. Бул атайын мусулман сот казынын гана иши. Ошого иш көтөрүлөт, арыз жазылат, баланча динден чыгыптыр. Анын динден чыккандыгын эмне үчүн билиш керек башкалар? Урматтуу каз, изилдеп далилдеп бериңиз. Анткени биздин кызыбызды сурап атат. Мусулман кыз мусулманга тийиш керек. Өлүп калса мусулмандардын кабырына көмүлөбү? Bir nerseni soysa ошонун мал этин жейбизби, жокпу? Ошол өкүмдөр үчүн дүйнөдө бизге сыкташ үчүн билип бериңиз деп, негизгилигинде кабырга чыгаруу, иманга киргизүү бул кимдин иши экен? Бул ислам сотунун гана иши. Акыйда китептен бүткүл алымдарыбыз айткан, имам Каусари рахимахуллахта айтат: "Ла ятасарау илля такфир", имам Гозали рахимахуллахта айтат: "Ла ятасарау илля такфир илля куллу сафихин тафих". Акылы жок кемчонтой гана адамдар бирөөнү капырга чыгарат дейт. Ошондой агымдар бар го. Дем алса да ширк, капыр, бидат деп дем алгандар. Экеңиздер сакталуу, бирок күйөөңүз мындай жаман сөздөн кайтсын. Башка сөз толтура, эмне үчүн ушул сөз тандайт? Күнөөкөр болот Кудайдын астында. Тобо кылсын. Ассаламу алейкум дейт. Устаз, сизге Аллах разы болсун. Суроом оор дейт. Көп зина күнөө иштерди кылдым. Аялымды кадырлабадым, кыйнадым. Бир күн аялым башкаларга алданып зина ишке барыптыр. Азыр кайтты дейт. Азыр кайтканын, зинанын кайтканын, карыз экенин толук ишенип азап чегип отурам. Иманга келүүнү чечтим, мен кандай кадам кылсам туура болот? Кудайдын астында чындап тобо келтириңиз. Бир бөлүмгө кириңиз дагы, жабынып, жай намазды алып, гусул алып келип, таарат алып, Кудайга тобо намаз окуңуз. 5 маал тирилткенден кийин ошо тобо намаз окуп, жалбарып ыйлаңыз: "Эй Кудай, канча кызды намысынан ажыраттым. Канча кыздын абирине шек келтирдим. Канчалардын кадырына доо кетирдим. Мына мен чын жүрөгүмөн бушайман болуп сага тобо кылам, Кудай мени кечир. Сен кечирбесең ким кечирет мени? Оңдо мени, мына мен алсызмын. Мен алсызмын. Өзүңдүн кудуретиңе гана баш коргой кылайын. Эй жараткан Раббим,
жаратуу үчүн мени ушу бир туңгуюктан, караңгычылыктан чыгара көр. Мен нафсим азгырылдым, шайтанды ээрчидим. Эми өзүң карооңо албасаң мени ким оңдойт Аллахым? Деп Кудайга тобокел кылып, ла хавла ва ла куввата илля биллахты айтыңыз. Анан тоба кылгандан кийин садака чыгарып келинчегиңизди чакырып келиңиз жеңөбүздө. Ак никеңде келинчегим. Мен да ойнодум эле, сен да ошол жолго барып атасың. Экөөбүз токтотолу. Мен Кудай менен сүйлөшүп тоба кылдым. Эгерде жүрөгүңдө мен үчүн нике деген ысык болот, мен үчүн ушу бир көңүлүң калса, мен да кечирейин, сен да кечир, өткөн ишке салават. Экөөбүз жакшынакай, балдар бар ортодо. Толук кандуу үй бүлөнү өмүр сүрөлү. Кандай дейсиң деңиз. Жеңемдин жүрөгүндө да иман нуру калган болсо, иншалла, тоба кылып ушундай башташ керек болот. Ошо зина кайтат ошентип. Эгер тоба кылбаса. Ассаламу алейкум дейт устаз, Аллах разы болсун сизден. Жана жалпы элине, жерине, динине кызмат кылган жамаатыңыздардан дейт. Амин. Марал FM жамаатынан да Аллахым разы болсун. Сиздерге Аллахым бекем денсаулык берсин. Мен ар бир сабагыңызды калтырбай угам жана көрөм. Кээ бир сабактарыңызды эки жолудан кайталап угам, суроолордун көпчүлүк бөлүгү талак маселеси болгону аябай өкүндүрөт. Суроону окуп жатып жүрөгүңүз менен оор үшкүрүп алганыңыз байкалат. Ал үчүн кечирим сурайбыз. Менин суроом жок, бирок суранычым бар. Жолдошум экөөбүздүн турмуш курганыбызга 22 жыл болду. Бир да жолу урушпадык. Аллахтын сыноолору көп болду. Бирок бири-бирибизди сыйлап, түшүнүп, барктап, кадырлап келе жатабыз. Аллахка чексиз шүгүр, өтө күйүмдүү, боорукер, тарбиялуу, акыл эстүү, адамгерчиликтүү инсанды мага насып кылгандыгы үчүн. Элхамдулилля, Кудайга шүгүр, 3 балабыз бар. Хафиза кызым Фатимага дейт. Уулум Абу Бакырге, уулум Ильяс Карга дуа берип коюңузчу дейт. Сонанам сиздерде алым шейх Хафиза болушсун дейт. Бул ошол жан дүйнөнүн жаңырыгы. Жанагы парздын ичинде дагы фарз айым деп коет. Ар бири жеке окуй турган парыздар бар, намаз сыяктуу, 5 мал намаз. Анан фарды кифая коомдун ичинен кээ бир өкүлдөр, кээ бир жамаат өтөсө, калгандардын мойнунан ошол милдеттин жүгү түшөт. Эч кимиси кош көңүл болуп аткарбай койсо, баардыгы тең күнөөкөр болот. Жаназа намазы сыяктуу. Демек бул киши ошол парыз кифая сыяктуу элдин атынан молдеке, калыс таксыр жана башка молдекелер талак маселеси күчөп көбөйүп кетти. Сиздер үшкүрүп ушундай кыжаалат болуп баратасыңар. Мына бизде дагы сүйүнчү кабар бар. 22 жыл өмүр сүрдүк. Балдарыбыз Куранды толук жаттаган, мектептерин дагы 5 окуйт. Мынакей үй бүлөбүздү кармап, жакшынакай эле өмүр сүрүп келатабыз. Казан аяк кагышпай койбойт, бирок өдөлдүү болбой койбойт, бирок мына бирге ушундай кыздар, балдар тарбияладык деп ушу киши жан үрөп жазып атат да. Аллахым сизден разы болсун. Секетиңизден кетейин, садагаңыз болоюн. Аллахым сизди жана сизде өмүр сүргөн толук кандуу үй бүлөгө маани берген адамдарды өз паанегине алып, коргоосуна алып, Кудайым бул дүйнөдө да сүйүнүчтөргө бөлөсүн, акыреттерге да сүйүнүчтөргө бөлөсүн. Админ мырзалар ушул номер акыркы номерин таап мага эфирден калтырып коюңуздар. Мен Египетте болсом да Кыргызстандан, мекенибизден жакындарыбызга айтып бир баалуу белегимди иншалла жөнөтөйүн. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Анткени биз Аллага гана тобокел кылабыз. Алланын астындагы милдетибиз ушул, элибизди агартып көгөртүү, исламдын туура булагынан бир билишибизче таалимибизди таркатуу. Бир үй бүлөбүзгө биздин пайдабыз тийсе, биз бактылуубуз. Бир үй бүлө ажырашуудан сактап калууга себепкер болсок, бир адамдын зина корчулуктан, арак корчулуктан, кумар оюндан сакталууга себепкер болсок, биз деле күнөөкөр пендебиз. Биз деле жарабаган Кудайдын бир жароокер, бир күнөөкөр пендесибиз. Бирок Аллахым ошол алардын жүрөгүн ачып, себепкер кылып калсак, биз бактылуубуз. Биз бактылуубуз. Биз тескерисинче ушундай толук кандуу үй бүлөдөн биз өзүбүзгө кайра дуба сурайбыз. Кийинки суроо. Сыйкыр көз түйүү барбы, жокпу, кантип билсе болот? Жаман түштөрдү көрүп жатам. Өткөн воскресенье дейт, базар жекшемби күнү түш көрдүм. Күйөөмдүн 22 жаштагы кызы айтып жатыптыр. Сенде сыйкыр бар, тазалат деп. Демек бурдагы аялынанбы? Күйөөм экөөбүз ажырашып кеткенбиз. 17-июнда талак сурап жаттың беле, бердим деп жазган. Андан кийин мен жаздым, ортобузда 8 айлык кыз бар, кой. Жашайлы. Бири-бирибизди кечиришели десем болбой койду. Талак берип койбодумбу деп. Чалып дагы сүйлөштүк, жашайлы деп, болбой калды. Талак берилген деп, мен сага канча талак айттым деп. Мен кетип калганмын анын үйүнөн дейт, кайра бардым жашайлы деп, 3 талак бербедимби деген. Ошондо мага канча талак түштү, ошону эле ойлой берем. 1 секунд ойлобой кое албайм. Такыр эле көңүлүмөн чыгара албай койдум. Катуу стресске түшүп калдым. Кал устаздын сабагы бүгүн болобу? Купуя жооп берип коюңузчу дейт, эми окулуп калды, кечиресиз. Сентябрь айынан бери эле жооп ала албай жатам. Китеп алганы барганда да жооп ала албай койдум. Баягы китепке кол коюп бергенде.
Бул киши менен 2,5 жыл жашадым. Өзүм 36 жашымда кеч турмушка чыккам. 38 жашымда төрөдүм. Ал кишинин 20 жаштагы, 26 жаштагы баласы, 22 жаштагы кызы бар. Аялы каза болуп калыптыр, такыр эле болбой жатат, жашабайм деп таарынып жатат. Мага көңүл бөлбөй койдуң, сүйбөй койдуң деп. Эми аял кантип таарынбаш керек да. Кээде жакшы болуп калат. Жайында муфтиятка барып келели десем, сага эмне бар? Мен өзүм эле барам деген. Бардыңызбы эмне дешти десем, жок барган жокмун, болду чалба, жазба өзүм чалам деп, онунан бери, өңүнөн бери бузулуп калыптыр. Көрсө ошол күнү эжеси менен жолугуптур, анан бузулуп калыптыр дейт. Ою бузулуп калыптыр дейт. Муфтиятка ээрчип барыңыздар. Муфтиятка ээрчип барыңыздар. Андан кийин баланы ортодогу балдарды жетим калтырбаңыздар. Ошол жерде фатва бөлүмүндө атайын илимдүү балдар жооп беришет. Анан күйөөңүз такыр баягы жооп бербей жатса, мына ушул 074 66 77 44. Буга негизи суроолор кезек менен жооп берилет, бирок калыс таксыр эфирде айткан мындай өтө тез арада ыкчам байланыш керек деңиз, мен өзүм байланышка чыгам админдер аркылуу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Менин сиздерге суроом бар эле. Анан сыйкырды кантип билсе болот деп эле жогорку суроо. Адамдын түшү бузулат. Бул боюнча акыркы күндөр сыйкыр боюнча, жин алам боюнча өтө терең ханафи мазхабтагы аалымдардан, устаздардан сабак алып атам. Анткени бул боюнча да билип койбосо болбойт, суроолор көп. Түшү бузулат, анан корккондой сезим боло берет. Эми кээде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай бир кыскача жообун айтканда, ушул жаатта тастыкталган акыйдасы түз мазхаб карманган аалымдарыбызга барып, дем салдырыш керек. Ушулардын бири Жыргал кары, Касси мечитинде Нур Мухаммед кары. Мына ушул кишилерге барып дем салдырсаңыз, иншалла, Куран аят окуганда билинет. Анан өзүңүзгө өзүңүз дем салып жүргөнүңүз эң жакшы болот. Анан бир адам ал кабыл кылбаса, ал үчүн мындай бир жан үрөп, биротоло аялдыктан кечип кеткен дагы болбойт. Өзүңүздү мындай жерге сүйрөп. Истихара окуңуз, өзүңүздүн да кадыр баркыңызды билиңиз, Кудай менен болгон мамилеңизге көңүл буруңуз, жоолукка кириңиз, намазыңызды окуңуз, балдарыңызды тарбиялап туруңуз, кызыңызды окутуп. Ал өзү кайтып келет сизге иншалла. Сизде аялды таба албайт, ал сүйө турган. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кээде жаратканды коюп, жаралынган затка көбүрөөк байланып кеткенде, ошондой сыноо келип калат да кээде. Ошон үчүн жараткандын ыраазына жетип мамилени кармай бергенде, алар өзү кайтып келет. Кадимкидей кайтып келет. Антпесе биротоло аялдыктан да кечип, туура, мен сизди түшүнүп турам бала үчүн, бирок ошончолук болсоңуз да бирде минтип, бирде дигинтип, ар кимдин сөзүнө кирип чоңойгон эле 40тан ашкан адам сөзүнө киргени жакшы эмес ал. Өзүңүздүн кадырыңызды дагы билишиңиз керек болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Менин сиздерге суроом бар эле. Мүмкүн болсо жооп жазып коесуздарбы дейт. 19 жыл мурда турмушка чыккам. Өзүм Нарындан болом. Баткенге турмушка чыккам дейт. Эң улуу эжемдин баласы сени сүйүнүп калдым деди. Мен турмушка чыккам десем эмне болуптур? Мен сени жакшы көрөм, сүйгөнүм деди. Кайра окуйлу. Баткенге турмушка чыккан болуптур. Сонун жер Баткен, күнү берекелүү жер. Эң улуу эжемдин баласы дейт. Сени сүйүнүп эмес, сүйүп деген окшойт да. Сүйүп калдым деди. Мен турмушка чыккам десем эмне болуптур? Сүйүнүп эмес, дечи сүйүп экен да демек. Сүйүп калдым деди. Өтөр. Мен турмушка чыккам десем эмне болуптур? Мен сени жакшы көрөм, сүйгөнүм деди. Мен кой, сен эжемдин баласысың. Мен сага тийбейм деген. Андан бери 19 жыл убакыт өттү. Ал бала мен сени сүйсөм, сен сүйбөдүң деп уксуз ичти, бирок өлгөн жок. Акыры бомж болуп кетти. 2020-жылдан тарта бери дайыны жок, жоголуп кеткен экен. Мен кийин уктум. Мен өзүмдү күнөөлүү сездим, жакшы түшүндүрдүм, жакшы эле айттым күйөөм бар деп. Апасы менин бир тууган эжем болот. Өзүмдүн апам, сен күнөөлүүсүң, бомж болуп кетти, эми жоголду дейт. Суроомо анонимдүү кылып эле калды. Сиздин күнөөңүз жок. Ага чейин турмушка чыкканга чейин, экинчиден сиз тай эжеси болуп каласыз да. Тай эжесине неке кыйылбайт. Тай эжесине неке кыйылбайт. Тай эжесине неке кыйылбайт. Ошон үчүн ал күйдүм деген ал болбогон сөз, сандырак сөз. Эми сүйө турган адал барго. Келип адам тай эжесин да сүйөбү? Шариятка дагы, акыл эске да каршы болот. Анткени тай эже бул өзүнүн энесинин ордун басат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келген апам өтүп кетти, эмне жакшылык кылам дегенде, тай эжең барбы? Тай эже эненин ордун басат, тай эжеңе жакшы мамиле кыл деген. Эми ал жаштык мастык кылып туруп Кудайым бир ал адамга эрк берип, ошол жаман чөйрөдөн арылып, жакшы үй бүлө күтүп калсын. Сиз күйөөңүз менен Баткенден келип, мына ошол бир зыярат кылып, жана адамды мындай бир жакшы сөзүңүздөрдү айтып коюңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Аллахым сизге ыраазы болсун. Маселем узун болуп калса кечирим сурайм, ката болуп калса дагы кечириңиз дейт. Ката жазбаганга тырышалы туугандарым, ар бирибиз.
Орус мектепти бүткөм дейт, бирок жакшы эле жазып келатасыз буга чейин. WhatsApp номерге жазгам, бирок мага жете элек, истихара да окуй элек болчумун анда дейт. Ал кезде. Азыр толугураак жаздым. 10 жыл никелебиз. 2 жыл мурда көптөн бери болбой экинчи кыздуу болдук. Ошондо жолдошум достору менен бизнес ачкан. Аларга бир иштеген кыз бир түнү бир бала менен мамиледе болуптур. Иштеген жерде. Аны жолдошум шекшип калса, ал өзүнүн жашоосун айтып берет. Ал зордукталган кыз экен. Колдоо кылып сүйлөштүм дейт. Анын айтымында кыз сүйүп калып, жанын койбоптур. Биздин жумуш телефонуна сүрөт тартып коюптур. Мени көрсүн деп. Ошондо айтты, аны кетиргем, ата-энесине дагы тапшыргам деди. 18 жаш кичүү, динден алыс кыз экен. Мен төлөдүм. Кызым абдан тынчсыз болчу. Төшөк мамилеси начарлады. Тиги кызды акыры түйүү дейт. Тийдиби? Тийди деген экен, Ошондо экинчи аял кылып алыптыр. Суицид менен коркутчу экен. Мени албасаңыз деп. Аалымдар менен кеңешкем деп жатат. Бирок жолдошум акыйкатты өзүнө ылайыкташтырып сүйлөгөн жери бар. Эмне үчүн ошон үчүн молдого барганда эки тарапты болуш керек. Ар ким өзүнө тууралап айта берет да. Көп нерсени жашырып коет негизи. Үйүбүз жок. Менин тууганымдын үйүндө убактылуу бекер жашайбыз. Андай адамдарга экинчини алганга болбойт негизи. Тиги бизнестен акча тапкан жок, карыз болушуп, ошо менен чыгып кетти ал жерден, алдап жүрдү, тамак жасаганга жетишпей калчумун, кызым ыйлап арыктадым, бирок ал жумушум көп деп үйгө түнөбөй калды. Телефонго жооп бербейт. Бир суткада 2 саатка эле үйгө отуруп кетчү. Төшөк мамилесин бербей калды дейт. Акысын 2 айда бир жолу ошондо да эптеп Эми кээ бир нерсени мен окушума туура келет. Угармандар, көрөрмандар туура эле түшүнүңүздөр. Өтпөй да калган айбан сыяктуу эле. Кечиресиздар, галочки дегендей дейт. Биринчи аял каалабаса, бербей койсо болот деп фатва менен жүрчү экен. Менден сурап койчу, каалап жатасыңбы деп, ошондой болмок беле деп жиним келчү. Анан жай баракат уктап калчы. Дагы нюанстары көп. Абдан ишеничтүү. Алдады дейт, намаз окуйт деп ишенчүмүн. Бир жылга ал кыз Россияга кетиптир, кичине жакшы болуп калган мамилеси, бирок ошондой эле суук мамилени кылчу. Жумуш үчүн депрессия болуп жатат го деп жайына койдум. 2 ай мурда кайра түнөбөй баштаган, ошондо кайра бирге болуштур. 2 ай бир дагы үйгө түнөгөн жок. Ал кыз Бишкекте жокто эле түнөчү экен мени менен. Аны шултос ал кызга түндө көзүнө жаман бирөө көрүнчү экен деп, ал мени түнөгөн чечиптир. Күтөйүн деп калдыбы бул суроо? Бул сиздин сурооңуз аябай узарып кетиптир. Того терин окуйлу. Истихара окудум дейт. Талак сураганга акым барбы дейт. Ушул жерден баштап окуйунчу. Уруксат бериңиз, эми азыр эфирде. Суроо аябай көп экен да. Аябай көп экен. Уруксат бериңиз. Негизи жалпы жонунан көйгөй менен тааныштык. Талак сураганга акым барбы? Мен дагы бактылуу болгум келет. Ал менен жашообуз мындан кийин начар болорун сезип жатам. Балдар аны көп көрбөй көнүп деле калган. Азыр Кыргызстанда эмес, истихара окудум. Түш менен жооп берчи деп сурандым эле. Сабакта мен айтам го. Түн эле түшүмө биринчи жолу чубак устаз кирди. Түшүмдө түштү айтып берип жатыптырмын. Чечип бериңизчи деп. Ал ойлонбостон айтты, ажырашкыла деп чубак устаз. Түшүндү. Ошондой түш кирип жатса деп. Дагы тактап сураптырмын, каякка кайрылсак болот деп. Каалаган имамга баргыла, чечип берет деди. Талак берет деген мааниде. Негизи бул окуядан жолдошум менен жакшы түш кире элек. Биринде тепкилеп жатыптыр, биринде авария болуптурбуз. Акырында мени ары бери ыргытып жатыптыр. Азыр талак алганга казыга барайын деп жатам, бирок ошого укугум жана мүмкүнчүлүгүм барбы деп билейин дедим. Жолдошум мээримди жеп жатат, бербейм деп. Анда өмүр бою жалгыз жаша деп жатат. Мүлкүбүздү экиге бөлүп, өзүмдүкүн алып алдым. Унаабыз жалпы бизнесибиз бар болчу, Аллахым ыраазы болсун. Күйөөңүздү чакырыңыз антпей. Күйөөңүздү чакырыңыз да кандай? Сен эми бирөөнү астында айыптуу сезип, тигинтип койдум, минтип койдум деп никеңи алыпсың. Бирок ортодо адилеттүүлүк маселеси бар. Мени менен жашайм десең, талак бербейм десең, толук кандуу аял кылып жашайм десең, менин акымды дагы тең берип тургун, мен тирүү жанмын. Балдарга көңүл бургун деп никенин шарттарын эскертесиз. Ошого шай жашай турган болсо жашайт, анан болбосо талааңызды алышыңыз керек болот. Ассаламу алейкум, устаз, көптөн бери сизге суроо берейин деп жүрөгүм берейин деп үтүр. Туугандар, мындай шарттуу белгилерге көңүл буралы жүргөм, бирок эч жолу ачылбады. Мен медреседе окуп жатканда 2-курста мага группалашым байкесин сунуштап, ал аалым хафиз кары деп мактады. Мен өзүм андай диндеги үй бүлөдөн эмесмин, чынында башкача ойлодум. Дагы ойлонбостон ага турмушка чыктым. Шариятта муну өткөндө негизде жооп бергенбиз. Эфирде бар. Заманбеков Калсбек деген официал инстаграмда бар, ошол жака кайтыңыз туугандар. Азыр убакыт өнөмдөйлү. Ошол жерде сиз ажырашайынбы жокпу дегенсиз, күйөөңүздү ээрчитип казыятка же муфтиятка барыңыз. Же болбосо ал ошондой илимдүү адам молдо болуп уялып атса, күйөөңүз менен айтыңыз, кандай мени жакшы карайсыңбы, илимдүү деп ишенип сага турмушка чыкканмын. Толук эркектик милдетти өтөсөңүз жашайлы деп ортого мындай маселени коюңуз. Кеңири жооп берген.
талак маселесинде официально ажырашса талак түшөбү дейт. Ошо ажыраштырып аткан адам ажырашасыңбы десе өткөн чакта ооба ажырашам, жашабайм десе талак түшөт ошондо. Бир намахрам эркек менен сүйлөшсөң үйлөнүү максатта дейт. Сага 3 талак деп айткан жашап жүргөндө, азыр үйүнөн кеткенимде талакты менден аласың деп койду, ушул маселе кандай болуп калат? Намахрам эркек менен сүйлөшсөң 3 талак түшөт десе, намахрам эркек менен сиз сүйлөшсөңүз 3 талак түшүп калат. Атайын талак алайын деп жаман ниетте сүйлөшсөңүз, анда деле талак түшөт, бирок сиз күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн эркек кызганганда да ар бир нерсеге байлабай этият болуш керек, аял дагы жардам бериш керек. Устаз, мен азыр бирөөгө тием деген жокмун, азыр ата энемдин үйүндөмүн, дамыла келип кечирим сурап жатат, менин суроом кандай кылсам туура шариаттын жолунда болот. Күйөөңүз сөзүнөн кеткен, эгерде бирөө намахрам эркек менен сүйлөшсөң десе, бул усулу фикта жаман максатта сүйлөшсөң деген сөз. Түз айтылган сөз, ошол сөздү ачуусу келгенге айтылат. Анан зарыл болуп калып, маршрутка кайда кетет, могул жер кайсыл жерде айла жок, аял жок болуп сурап калсаңыз, ал жерде талак түшпөйт. Ошон үчүн ошол каралат. Сиз өчөшүп барып жанагындай сүйлөшсөңүз талак түшүп калды, жол жок. Анан зарыл болгон нерсени сурасаңыз, ал жолда түшпөйт. Ассалам алейкум устаз, мен студентмин, кантип ийгиликтерге жетсем болот, кантип жакшы окуп, үй бүлөмдүн ишеничин актай алам, кантип дуба кылсам кабыл болот, сизден Аллах ыраазы болсун. 5 маалды калтырбаңыз. Андан кийин ошол окуу жайыңызды шашпастан, азыр биринчи максат кызыл диплом менен бүтүүгө тырышыңыз. Анан жайкы каникулдарды иштеп, андан сырткары могу китепканаларды көп каттап, мисалы сиз медицина тармагында болсоңуз, ошол тармакта эмгеги сиңген ынсаптуу, акча үчүн билимин саткан эмес, акчаң болсо айтам, болбосо жок деген эмес. Билимин, алган билимин акча үчүн, дүйнө үчүн алмаштырып сатпаган ынсаптуу, улгайган жаш улуу адамдардан барып тажрыйба топтоңуз, терең изилдеңиз, дүйнөлүк жаңылыктарды көрүп, окууңузду азыр теория менен практиканы, тажрыйбаны айкалыштырып жакшы бүтүңүз, анан аста секин ар жагы келет. Биринчи ушунун өтөөсүнөн чыгыңыз. Ассаламу алейкум Калысбек устаз, сизге бир суроом бар эле. Фатиха сүрөсүндө валаддолин болуп келеби же валаддолин? Валаззолин, з эмес. Зал убагында могу союз кезинде окулуп калган валаззолин деп, ал ката болот. Ал ката болот, валаддолин. З менен дынын ортосунда. Анан кыргыз тили менен бул жерде айтканда так чыкпай калат. Биздин тилибиз ушундай керемет тил. Бул жерде жанагындай маселе айтылып аткан жок. Сиз Фатиха сүрөсүн сурап атасыз. Ошон үчүн арабча туурасы дот. Тилиңиз бияка же бияка тие тургандай болуп, атайын тажвид илими бар. Ошондой устазга барып арабчасын үйрөнүңүз, ошондо жакшыраак болот. Түшүнүктүүбү? Толук кандуу жетпей калбасын. Бирок валаззолин болуп з менен болбойт ал. Ассаламу алейкум устаз, мен өз оюм менен чече албай жүрөм дейт. 5 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн кыз менен быйылкы жылдын башында ата энем үйүнө барып сөйкө салып келген болчу. Тойду кийинки жыл жазында кылабыз деп макулдашканбыз. Кийинки жылга чейин тойго иштеп келели деп Россияга кеткен болчубуз. Ал жакта чогуу эле никесиз жашап жүрдүк. Эч ким билбейт болчу. Ал арам болот негизи. Сөйкө салып, алдын ала барып жанагынтип бир макулдашып койгон. Ал сүйлөшүп кетүүгө, тем более бирге жашоого ал адал кылбайт, андай мүмкүнчүлүк бербейт. Анан мен жолдон адашып онлайн оюндарга кызыгып калдым, акча коюп, иштеген акчаларыбызды оюндап уттуруп койдум дейт. Кыз да билип токтот деп жүрдү. Ошонун айынан көп жолу урушуп, акыры азыр кыз үйдөгүлөрдүн атасына апасына айтып тийбем деп койду. Атасы да той болбойт деп атат. Ооба, күнөөнүн баары менде. Азыр ушул иш болуп көзүм ачылып, башка оюндабайм деп өзүмө Кудай алдында сөз берем. Кызга деле сөз берип, баары жакшы болот деп айтсам деле көнбөй атат. Ата энеси да болбой жатат, бирок чогуу жашап жүргөнүбүздү ата энеси билбейт. Менде болду деп кете берсем, эртең бул кыздын тагдыры эмне болот? Чогуу жашап дегенде кагаздын ичиндеги сөздү максат кылып аткан болсоңуз, кыздын өзүнө айтып кой эме деп жашашыңыз керек болот. Бирок жашаштан алдын кумар оюн токтотуп, карыздарды төлөңүз. Карыздарды төлөп, тыңгылыктуу иштин башынан чыксаңыз, кайын журтуңуз деле келечекте кайын журтуңуз жок дебейт. Ошон үчүн урматтуу ата энелер, сөйкө салып койду болду, бул артка адал деген сөз жок. Качан нике кыйылат, анан адал болот. Ошого көңүл буруш керек. Ассаламу алейкум устаз, адамдын башына келген оорулар адамдын күнөөлөрү үчүн келеби? Жок. Кескин түрдө 100% ошондой деген бул ката, туура эмес, түшүнүк болот. Ооба, Кур'ан Каримде айтат, силерге келген нерсе фабима касабат айдикум, өзүңөр колуңар менен жасаган үчүн деп келет. Бирок бул аятты тафсирде түшүндүрүп берет. Кээ бир ошол башына келген оорулар адамдын күнөөсү себептен болот. Адам ошо туура эмес нерсени жеген себептен болот. Адам туура жүрүп жакшылап атса деле оору келет. Кудай таала ошол бул нерсенин түбүн Кудай таалага маалым. Сыноо болгон үчүн эмнеге мындай кылдың деп Кудайга акара сөз айтылынбайт. Алла таала менен болгон мамиледе ла юсал амма яфал, Курандын жообу.
Kur'an'da ayatında gelet, Kur'an'dan ayatında. Allah kılgan nersesine cevap berбейт, вахум юсалун, адамдар суралат. Allah суроочу, пенделер суралуучу. Шайтан ортого ширкман салбаш керек. Ошон үчүн жеп аткан нерсеңизди караңыз. Бизде жанагындай кечке тест атымды жеп, газдарды иче берсе, адам ооруйт. Ал мени эмнеге мындай жараткан кыйнап атат дебеш керек. Демек, күнөө үчүн гана оору келет дегенден алыспыз. Анын себептери ар кыл. Assalamu alaikum ustaz, men түшүмдө ар дайым жолдошум менен ажырашып жаткан болом, ортодо ар дайым бир аял жүргөн болот. Азыркы учурда кош бойлуумун молдуларга дем салдырайын десем болбойт экен, эмне кылсам болот? Ustaz жооп берип коюңузчу, 2 жумадан бери кыйналып кеттим. Өзүңүз дем салыңыз. Эң жакшы дем салуу жолука кирип 5 мал намазды тургузуңуз дагы Фатиханы, Замзам суусун алдырып 7 рет окуңуз. Аятыл Курсини 3 рет, Ихлас Фалакта Настарды 3 реттен окуп, анан төмөнкү дуаны эртелигеч 3 реттен айтып жүрүңүз. Сонан Дара Кутнийде Мухтасарут Таргиб ва Тархибте келет, сыйкырдан, жин шайтандардан, азгырыктардын бардыгынан сактоочу дуа деп Кур'ан аяттарынан кийин ушул Пайгамбарымыздын дуасы келет. Аузу бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халака ва зараа ва бара. Аллах жараткан бардык жамандыктардан сактоо сураймын. Ва мин шарри ма янзилу минас самаи ва мин шарри ма я'руджу фиха. Жер бетиндеги кыбырап жүргөн жандуулардын жамандыгынан, асмандан келип түшчү жамандыктардын жалпысынан сактоо суранамын. Wa min şerri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khayri ya Rahman. Kokustan жүрөктүн ишин алып келген туура эмес жашоодогу өзгөрүштөн дагы өзүң сактагын, Аллахым деген ушул дуа бар, ушул дуаны айтып жүрүңүз. Анан эртелигеч 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 хасби Аллаху ла иляха иллаху алейхи таваккалту ва ху раббул аршил азим деп дагы 7 рет айтып туруңуз, бул жакшы болот. Маселе ушунда, азыр телефон туура эмес жерге басылып кетти окшойт, мен кечирим сураймын. Андан кийин анан жаман ойдон алыс болуңуз. Ассаламу алейкум дейт. Аллах сизден разы болсун. Жана Марал FM-ден дейт, жооп таппай жаткан суроолорума жооп алып көңүлүм жайында дейт. Ошентип сүйүндүрүп коюңуздар. Жаныкбек акыркы убакта жооп берди келет, молдеке суроо берди келет, качан жооп бересиз деп даттангандар көбөйүп кетти. Эми адам жалгыз экенбиз. Аллага шүгүр, менден илимдүү, билимдүү аалымдарыбыз көп эми. Ошонун ичинде кезек менен жооп берип атабыз, колдон келишинче. Анан адамдар өздөрү да талак бербегенге тырышыш керек болот. Дагы бир суроо бар эле устаз дейт, мен бирөөдөн угуп калдым, өтүп кеткен адам кабырга кире албай бир ар саат дейт, бир канча убакыт айланып жүрөт деп айтты. Ушул нерсени кененирээк түшүндүрүп бериңизчи, сураныч. Өтүп кеткен адам кабырга кире албай дейт. Жана өтүп кеткен адам биздин жаныбызда, биз көрбөсөк да алар бизди көрүп жүрө алабы? Мисалы, рухтар жөнүндө кино бар, ошол сыяктуу болуп, ушул суроолорума жооп күтөм, рахмат дейт. Эгер чындап зарыл болсо сураш керек. Анан жаны кире албайт го деген сөз жок, андай сөз жок. Анткени хадисте пайгамбар Услам Бухари хадисинде ачык айтат, ар бир өлгөн жан периштелер Кудайдын буйругуна өкүм сүрөт дагы, анан периштелер жанын алат. Кабырга көтөрүп баратканда момун адам эртерээк мени күтүп турган рахат калып баргыла дейт. Ал эми күнөөкөр же кайырдын мушрик, динден жөө качкан адам, ал айтат, ыймансыз өлгөн адам, мени каяка алып баратасыңар деп айтат, бирок аны адамдар укпайт деп келет. Ошон үчүн кабырга бардыгы болот. Анан рухтар ааламы көрөбү көрбөйбү, бул боюнча Al-Matalibul Qudsiyya fi Ahkam Ruh wa Athariha al-Kawniyya деп Мухаммад Хасан эль-Махруф рахимахуллахтын китеби бар. Эми Аллах Тааланын илимине тапшырылат бул. Анткени ал өлгөн адамдар соопторго муктаж болот. Көргөндө деле эмне көрөт дегендин өзүндө да эмне өзгөрүп кетет. Алар молду өлдү, адам соопторго муктаж болот. Бирок ошол Al-Matalibul Qudsiyya fi Ahkam Ruh wa Athariha al-Kawniyya китепте Шейх Хасанейн Мухаммад Махлуф рахман айтат, адамдардын жаны өлгөндө рухтар аламында жакшы мындай бир эсеп кысаптан кабыр суроосунан жеңил өткөн жандар Аллахтын каалоосу менен кээ бир жер кезип калышы мүмкүн. Жаман рухтар жанагындай хадистерде бар, аяттагы бар, махбус мындай бир бекем кармалып турат, бир азап сыяктуу жеринде деген нерсе бар. Жалпы жөнүнөн буга чекит кое турган маселе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Ал-кабру кабыр rawdatun min riyadil janna, бейиш бакчаларынын бир бөлмөсү болот жакшы адам үчүн.
жакшы өмүр сүрүп ыйман менен өмүр сүргөн адам үчүн, ыйманда кайчып болгон адам үчүн же хуфратун мин хуфариннар, тозоктун чуңкурларынын бир чуңкуру болот. Анан кийин жо ошол китепти кылат. Бирок алар бир нерсени көрдү, көрбөдү дегенде эле эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Маселе кабырында ошол эсеп кысап берет, ошонун жыргалчылыгын көрөт, үзүрүн же мындай бир азабына дуушар болот. Ушул өлчөм бизге жеңилирээк болот. Ассаламу алейкум устаз, мен анан кинодо өткөрүп ал. Кинодо өткөрүп ал. Келип көрүп тигиндей мындай кылып элечи. Ал өлгөн адам антип жүрө тургандай эмес, ал ошол өзүнүн кылган амалынын барымтасында болот десек туура болот. Ассаламу алейкум устаз, мен лежачий апамды караймын, жатып калган апамды дейт. Көп жылдан бери мурда намаз окуучу бир уу менен жазасыз. Азыр эми карылыктын айынан акылы бар, оң бир сол болгонго кантип ыхлас кылдырам, менден кетпесин деймин. Эми ал киши дарат ала албай, суу тийгенде кыйын болуп, мындай бир суу тийгизбей ооруй турган болсо, ташты жууп алып келип бересиз, ошого таямын кылат дагы, туруп окуганга аракет кылсын. Жатып калды дебедиңизби? Баш жагын бир аз көтөрүп бериңиз кыбланы карап. Анан ушинтип рүкүнү мындай кылып, сажданы бир аз ылдыйраак кылып окуйт. Жардам бериңиз сиз. Жардам берип туруңуз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Анан Кудайым собун берсин. Ошол апаңыздын батасын алып караңыз. Апаңыздын батасы менен өнүп өсөсүз, көктөйсүз. Кудайымдын бир мээримине толосуз Кудайым буйрса. Ассаламу алейкум устаз, жакында мен китеп сатып алдым. Китабы Таухид деген. Окуп илим алуу максат. Ал китепте жазылыптыр. Әл-Матурид Ашари деген эки чоң алым боюнча. Бул эки алымды жолдогон жол эки башка окшойт деп ойлоп калдым. Суроомду кыскача кылайын. Биз имам Азам мазхабында мусулмандар Ал-Матуридини менен Ашарин кимисине ээрчисек болот, же экөөсүнө ээрчисек туура болот. Ушул боюнча маалымат берсеңиз сизден сураныч устаз дейт. Биз Матуридийбиз. Ашари туугандар, Малики туугандар, Хамбали туугандардын көпчүлүгү Ашари, алардан деле Матуридилер бар. Мындайча айтканда, Ахлу сунна вал жамаанын эки канаты болсо, оң канаты Матуридилер, сол канаты Ашарилер болот. Иманда негизги 4 маселе дейт, 3 маселеге бөлүп карайлы. Эң негизги сөзсүз иман келтириш керек, болбосо имандан чыгып калат. Алланын бирдиги, жалгыздыгы, бардыгы деген маселелер бар, биринчи категория, биринчи даражадагы. Бул нерседе бизде деле Матуридилерде, аларда деле талаш болбойт. Экинчи маселе бар. Мас'алатун аслиятун илмиятун, имандан кийинки орунда турган илимий маселелер. Мисалы, кару'ятиллахи фил ахира. Акыретте Аллах Тааланы көрөбүзбү? Көз менен көрөбүзбү, көрбөйбүзбү? Кабырда кабыр азабы болобу, болбойбу? Акыл кыяматта тараза болобу, же ал жөн эле Аллахтын адилеттүү сыпатыбы? Ушул маселелерде дагы Ахлу сунна вал жамаада Матуриди оң канаты, сол канаты имам Ашари жамаатынын ортосунда эч кандай ажырым талаш тартыш болбойт. Бардыгы тең айтат, Алла Таала бир, Алла Таала жалгыз, эч нерсеге окшобойт, ага эч нерсени окшотпойбуз. Бул биринчи даражада. Болбосо имандан чыгып калат мынтпесе. Экинчиси илимий маселе, Алланы акыретте көрөбүз. Ачык аят келип атат: "Ужуху яума идин надира ила раббиха назира". Аллах Тааланы акыретте көрөбүз. Ла тудрикул абсар ва хува юдрикул абсар. Аллах Таала эч ким көрбөйт деген сөз, идрок деген сөз Муътазила жамааты көрбөйт дейт. Алар ошону чыгып кетет. Биздин Ахлу сунна вал жамааты көрөт дейт. Көрөт, бирок көргөндө бардыгын билип калат деген сөз эмес дейт. Үчүнчү даража бар, өтө илимдин мындай бир кескин түрдөгү ачык айтылган эмес, мындай бир уруксат берилген талаш тартыштар терең сүңгүп кирип кетет. Ошондо кичине талаш тартыш маселелер бар. Имам Каусари рахимахулла Ишаратул Марам мен ибаратул имам деген кады баяды алымдын китебинде ошого кириш сөз жазып берип аткан, акыйдада чоң китеп, кириш сөз жазып атып айтат, 50ге жакын маселеде талаш тартыш бар Матуридилер менен Ашарилердин ортосунда. Бирок бул эң биринчи иманга түз тиешеси бар, экинчи илимге түз, Ахлу сунна вал жамааттан чыгарып кое тургандай эмес, анда талашпайт. Үчүнчү, кимиси абзел, кимиси акыйкат, эң туура дегенде эле талашат. Аллати ла яжри фиха тафси'у ва табди'у дейт. Бирөөнү сен күнөөкөр болуп калдың, сен бидатчы болуп калдың дегенде эмес. Биздик акыйкатка жакын, биз эң туурасын, силер бир аз ылдыйрагын тандадыңар эле деген маселе бул. Мисалы, касыфату таквин. Матуридилерде, бизде Ахлу сунна вал жамаада таквин деген сыфаты бар дейбиз. Алла Тааланын бардык сыфату затия, муну бар таквин сыфат аркылуу ишке ашат дейбиз. Алланын афалдары, Алла кылган иштеринин бардыгы. Алла Таала бир нерсени жаратам десе, таквин сыфат аркылуу. Ал эми аларда таквин деген жекече сыфат жок, ал Алланын кудурет деген сыфатынын ичине кирип кетет деген гана талаш тартыш. Экөө бир эле нерсенин тегерегинде айтып атат, болгону ошону гана терең изилдеп кирип аткан маселеси. Түшүнүктүүбү тууган? Ошондой гана маселе. Анан могул жерде сиз айтып атасыз Китабы Таухид деп. Китабы Таухид кимдики, сиз авторун айтпай койдуңуз. Эгерде мазхаб карманбаган Ахлу сунна вал жамаа Матуриди Ашарилерге тиешеси жок болсо, ал жамандаган китеп болуп калат, андан эйтияттайсың да. Авторун айтышыңыз керек, таксырым суроону толук аманат бериш үчүн.
Кийинки суроо: Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Менин күйөөм күнү кечет, эмне кылса болот? 5 жыл алдын учкан, 5 жыл алдын дейт. Учкун. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Кудайга шүгүр. Менин күйөөм күнү кечет. Кудайым эмин-сап берсин. Тобо кылганга насип. Эмне кылса болот? 5 жыл алдын дейт. 3 күн деңиз, экөө бир болуп калыптыр да. 5 күн алдын 3 күн даватка чыккан. 1 ай окуудан дагы айылга барып ичип кетти. Ичесиң десем сөгүнөт. Оозун толтуруп 26 жыл болду жашаганыбызга. Түшүм начар, күйөөм түшүмдө зина кыла берет. Үйүбүздөн 2 кара носки, бели нак чип менен 4 жеринен түйүлгөн, ичиндеги суунун жээгинде жашыл балыр деп коет. Ошодон салынган ак катуу нерсе да тырнак сыяктуу бул сыйкыр эмне кылганын дейт. Дем салдырыңыздар. Анан ошол айылга жөнөтпөй шаарда Бишкекте болушуңуздар керек экен да. Айылда болсо ичип коюп атыптыр да. Дем салдырып коюңуздар, дем салдырып. Анан Бишкекте өмүр сүрүүгө аракет кылыңыздар, мүмкүнчүлүгү болсо. Саламатсызбы? Күйөөм 3 күн мурун талак берди. 3 талак. Жоогуңду бердим, кете бер деди. Бүгүн чогуу областык казыга бардык, болбойт, болуш керек. Бирок Салман деген күчтүү молдо бар, барып көргүлө Бишкекке деди. Биз ал жака барганы шартыбыз жок. 3 талак деп бир эле жолу айтса өтөбү? Мен ачуу үстүндө талакты өзүм сурадым. Күйөөм берди, ортодо бир кызыбыз бар. Сиз талакты сурасаңыз, сизден кеткен. Анан күйөөңүз шыр жооп берсе 3 талак деп түшүп калат, бир тууган. Түшүп калат. 3 талак айтса түшүп калат, жол жок болот. Бир гана учурда Фатавал Халавия дегенде, мисалы, талак сураганда эркек жооп катарат. 3 талак бердим десе 3 талак түшүп калат. Талак десе, анда 3 талак деп, талак деп 3 жолу кайталаса, сен 3 талак ниет кылып айтып атасың, ооба 3 талак. Жок, укпай калды, бирөөнү бекем деп айтып атам десе, ошол учурда гана бир талак жооп, калган учурда 3 талак түшүп калат. Талак өттүбү жана жашаганы болбойбу дейт. 3 талак түшүп калса жашаганы болбойт, бирок күйөөңүз менен байланышка чыгыңыз сиз. Тактайлы да күйөөңүздүн сөзүн сиздин оозуңуздан угуп атабыз. Ал күйөөдөн толук болуш керек. Алды ачуу үстүндө берип алды, талакты үй бүлөнү сактап калуу жолу барбы? Ушинтип сурап алып, эртең анан өкүнүп калбаш керек. Кайынэнемдин да кийлигиши болду дейт. Канткен күндө да сиз күйөөңүз менен чыгыңыз. Бизде ошол күйөөңүз менен байланышка чыгыңыз. Кудайым буйрса, ошол маселени карап берели. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Дамылдар, дуанын шарттары аткарылбаса деле кабыл боло береби? Мисалы, жолуң болсун, бактылуу бол, ишиң жүрсүн, өмүрлүү бол жана ошол сыяктуу. Бул каалоо да. Бул каалоо дуа маанисинде каалоо, муну ар дайым айтып жүрүш керек. Аллах кабыл кылдыра турган убакыт бар, ошол убакытка туура келсе кабыл болот. Муну жаман сөз айткандан көрөк, өлүк тиригиңди көрөйүн, жашабай калгыр, көрүңө киргир деген сыяктуу көңүл муздата турган, иренжите турган жаман сөздөрдү колдонуунун ордуна мына ушул сөздөрдү айтып жүргөн жакшы болот. Дуа маанисиндеги тилектер бул. Же жөн эле куру сөз бойдон калабы? Жок, адам ыхлас кылып маани менен айтса жакшы болот. Жагынуу маанисинде эмес, жөн эле ооз учурунда көнүп калган эмес, мындай бир ыхлас менен коштоп айтса, Аллахым кааласа кабыл кылат, буйрса. Кабыл кылат. Аллахтын артыкчылыгына караш керек бул жерде. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ал эми баягы дуанын шарттарын эскерген, ошого аракет кылгыла деген сөз. А болбосо дуаны Аллахым өзүнүн артыкчылыгы менен кабыл кылат. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Аллага шүгүр, жакшымын. Устаз, эми бир аз ашказанын оорусу бар албетте, бирок Кудайым шифасын берсин баарыбызга. Устаз, мен 5 маал намаз окуймун, Аллага шүгүр. Намаз окуп баштаганда уйку сурап, көп эстеп, намазды тез окуп бүтүрүп салам. Хушу худу Кудай көрүп турат деген коркуу сезими менен окуй албай жатам. Ар нерсени ойлой берем, окуп жатканда көп адашам. Акыркы күндөрү багымдатка дагы тура албай жатам. Көз тийгенби же жиндер кирип кеткенби? Антпеңиз. Жиндер намаз окуган адамга кирбейт, иншалла. Дем салып жүрүңүз. Кандай кеңеш бересиз? Сиздин жолуңуз абдан зарыл болуп жатат. Аллахым ыраазы болсун. Каталар үчүн кечирим сураймын дейт. Эркек адам болсоңуз, мечиттен барып окуңуз. Ошондо адашпайсыз, мечиттин өзүн сүрүү болот. Анан эртерээк түндө уктаңыз, көгүлтүр экранынын түбүндө көп отурбастан. Кеч жаткан адам багымдатты каза кетирет да. Ошон үчүн эртерээк жатыңыз. Жашоодо кереги жок нерселерди таштаңыз, жыйыштырыңыз дагы. Өзүңүздү колго алып дем салыңыз. Дайыма оозуңуздан аятыл курси кетпесин. Иншалла баардыгы жакшы болот. Дайым аятыл курсини окуңуз, баардыгы жакшы болот буйрса. Анан ошо намаздын артыкчылыгы туурасында жазган Мухаммед Юсуф Кандахлави рахимахуллахтын Амалдардын артыкчылыгы аттуу китебиндеги намаз боюнча нерсени көп сураңыз. Туугандар, ушуну менен биздин сурообуз акырына чыкты, акырына бүттү бүгүнкү эфир боюнча. Бул жерде бир суроо келиптир, ошону окуп коеюн. Уруксат бериңиздер, акыркы суроо экен, окуп ошо менен жыйынтыктайлы. Саламатсызбы устаз дейт. Анан бир нерсе эсиңиздерге салайын, мен Египеттемин, бизде азыр шам намазы боло элек. Эгер Кыргызстанда кайсы бир намаздын убагына туура келип калса, мен кечирим сурайм. Эркек адамдар, айыл намазыңыздарды окуп алып деле уксаңыздар болот буюрса, Анткени бул YouTube'да, Facebook'та сакталат Марал ФМ'де.
Саламатсызбы устаз дейт, менин суроом төмөндөгүчү. Акыркы суроо. Биз 7-1 тууганбыз, мен экинчисимин дейт. Улуу агам мындан 5 жыл мурун жол кырсыгынан каза болгон. Менден кийинки иним 24-тө, сиңдим 22-де, калган үчөөбүз кичинекейлер мектепте окушат. 24-төгү иним алардын кем карчысын карап бага турган убагы. Бирок ал өзү менен өзү болуп жүрө берет. 24 жаштагы иниңиз, жүрө берет. Же бир туугандай болуп биз менен аралашып катышпайт, чалбайт, жазбайт, өзүбүз издеп жазсак кыска жооп берип коет, жолугайлы десең качат, адрессин да айтпайт, кыйратып бир ишти иштебейт. Криптовалюта деген нерсе бар экен, ошол менен иштейт дейт. Ал только телефон аркылуу экен. Кечки үйдө жата бербей бир иш кыл, иште, аныңды кошумча жумуш кылып ал десек да унчукпай койду. Ушунчалык жалкоо, жалганды көп сүйлөгөн бала болуп калган. Агам өлгөндө Москвадан кеткен, ошол бойдон былтыр келди, ал жакта жүргөндө да ооруп калдым деп ата эне менен сиңдимден акча алган күндөрү болду. Учурда Бишкекте айылга барып койгон жок, канча айттым. 5 жылдан бери көрүшө элек дейт. Атам апамдар менен барып учурашып кел десем, ана барам, мына барам деп жүрөт. Деги эле урушуп да айттым, алдап да айттым, бирок такыр жыйынтык болгон жок. Байкуш ата энемдин да жүрөгүн сыгып бүттү. Сиңдимден көп акча сурайт, сиңдим турмушка чыга элек, иштейт. Байкуш ал да мен турмушка чыгып кетсем, үйдөгүлөр ким багат деп жүрөт. Атам баа-баганчылык кылат, үйдө апам тигүү менен алектенет. Анан иним тез эле дааватка чыгам. Телим өчүк болот. Же чалсак дааваттамын деп албай коет. Дааватка чындап эле чыгабы, же бизди алдап коюп атабы билбейм, бирок эч өзгөрүү жок. 2000 сомдон кылып ара торо салып коет. Мээрими жок бала болду, кандай кылсак болот, кантип айтсак болот, мен турмуштамын дейт. Азыр кечиресиздер, ушуну окуп бүтүрүп коелу. Мен турмушта болгон үчүн колум кыска болуп калат экен. Ата энемди ойлоп мен да аябай кыйналам. Кээде ушундай ойлор келет. Турмушка чыкпай турганымда антип ой келбесин. Сиздин кыздын максаты кетүү дейт ошол. Сиз туура эле кылгансыз. Ата энеңиздер жакшы экен, күйлүгүчтүү, кайраттуу экен, иштеп турат экен. Эниңиздерди үйлөш керек. Үй бүлө үйлөнүүнүн жоопкерчилигин айтып үйлөш керек. Ошондо кадимкидей жигит болуп келет. Биздин ата бабалар ушундай ыкманы колдонушкан. Эми үйлөнүү оюнчук эмес албетте, бирок жакшынакай даярдап туруп үйлөндүрүш керек. Ошондо жоопкерчилик келип, кадимкидей бир болсо иншалла оң болуп калат. Анан Бишкектеги аалымдарыбыздын сабагын алып барыш керек. Аалымдардын сабагына бар, бул жерде дагы көп пайда бар деш керек. Илимдүү адамдын айтканы, илимдүү адам түшүнгөнү бөлөк болот. Ошол илимдүү адамдардын сабагынан калбасын. Туугандар, биз ушуну менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз, дуба кылалы. Кудайым элибизге оомат берсин, кетпес оомат берсин. Ыйманын бекем кылсын, бекем ден соолук берсин. Ушундай балдар 24-тө күчүнө толуп турган жигиттер ата энесине каралашып, эжелерин уяткарбай, жакындарын жер каратпай, жакшы бир балдардан болсун. Арактан арыла албагандар арылып кетсин. Ушу никеде талак сурап алып ойлонбой талак бергендер 3 талак болбостон 1-2 талак берилген болсо кайра жашап, балдарды тирүү жетим калтырбасын. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Жалпы дүйнөдөгү мусулмандарга тынччылык, аманчылык, жакшылык тилейбиз. Ошо Палестинадагы, Аксадагы мусулман бир туугандарыбызга да Алланын жардамын, жеңилдигин сурап кетмекчибиз. Элибиз өркүндөй берсин, жаштарыбыз илимдүү, билимдүү болсун. Аллахым жар болсун баарыбызга.